менин сүйлөп аткан жолто болушпасын. Намысыма тийген аял бул кандай эметтим, ого күн күркөгөндө тиги чагылган түшкөндөй башка түшкөн чагылган болду бул. Милициянын баары жаман, сен эле жакшы экенсиң да. Айжаркын экөөңөр эле жакшы экенсиңер да. Тилекти деген отургузуп алып азыр бүттүгүн тилекке мет атасың. Кайсы жерден залогдон чыгартына? Сиз бериңизчи суроону. Тилек менен жолугуп сүйлөшкөндү айтты да. 2014-жылдан бери ушул жерден көп эле кишиникин сатып берген деди. Мирбек бул Тилектен жазылып жок, кармай ойлогон. Жок, кармай ойлогонсуз. Кармаса карап көрсөңүз, мынакей. Фактически жер меники. Сенин доверенныйсың. Мен айттым, мен деле мугалиммин, билимдүү адаммын. Айланайын Айжаркын, сен мен моуну алып алып, мен деген эртеңки эйси келсе мен кантем десем. Эжеке, мына деп бул жерде моуну берген. Тейт деген $3,900 деген жерде жаткан акча эмес болчу ошол кездечи. Грамм бербейм. Мына азыр келип бирдим. Грамм бербейм. Эгерде мен ошол жерден өлтүрүп эле чыккан болсом, же сен өлөсүң, же мен өлөм ошол жерде. Мейли, азыр деле. Sen Aycan'ı emne için ap gelesin bir dakika. Men Aycanмын bu sizlerge. Anne uyga maka gelesin Aycan mene ne? Siz gelip otasız bana. Uyga gelgensiz. Siz geldiniz. Şakalat götürüp uyga gelmediniz. Siz, это другое. Tütüme götürüp çıkalım. Я докажу. Ага, еще жетебиз. Сотко барганда жетебиз. Талашып мынакей биз сатып берип кайра үстүнөн дагы кишилер коюп мен саттым билем жерди. Губернаторго да барганда, акимге да баргам. Ушул көчөдө 5 участоктун акчасын мен ээлерине беришим керек кайтарып. Все по твоей команде. По моей Да, команде? Кержебек, да. Бул мага карыз, түшүнсөңүз, бул мага карыз. Sen karısın maka, до сих пор. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, кызматыңыздар Кайрат Кенжебаев, 101 кезектеги чыгарылышы. Биз жакында эле бул салкын төр өскөн ордонун ичинде өйдө жагы, ушул жактагы жерлер боюнча материал чыгарганбыз. Азыр ушул жердин баштапкы ээси болгон Элнур Алсеитова эжекебиз келди. Ошондой эле сатып алган жарандар бизге кайрылган. Азыр чогуу ушул жерде маек курмакчыбыз. Кызыктын баары алдыда, биз менен бирге болуңуздар. Siz менен чогулуп бир саат такташып, сизден алганбыз деп атышат, сиздин кишилерден доверенность берген кишилерден алганбыз деп атышат. Кандай болду эле же ошо окуянын чоо жайын айтып кетсеңиз эле, эмне болду эле? Күн түшөтүндө көлөккө жонуп турсам болобу? Жеп бияка өтүп алыңыз, кесип бияка эле көлөккө өтүп алыңыз. Бери карап алсаңыз, кеме болот. Ошо сизге биринчи сөз берсек, Элнур эже. Ошо эмне болду эле, бул жерлер кандай болду эле, ошо тарыхын, чоо жайын айтып кетсеңиз. Хорошо, биринчи ошо мен сөзүмдүн баштаарынасында мен суранып кетет элем. Что менин сүйлөп аткан жолто болушпасын. А то чаңгырып ажылдап баары бир топ болуп көнүп алышкан да. Бул биринчиден. Мына көн. Азыр экинчиден айтып кете турчу нерсе, мен бул ишти чоң эң баштан баштап айтып берейин кандай болгонун. Мына бул жашыл китеп. Мына таанышууга. Бул 3 гектар 60 соток. Те күн чыгыш жак беттеги жер. Мен өзүмө эметилген. Сиздин атка чыктымы? Мен текшерсеңиз болот. Андан кийин именно мына Мореки могу жактыкы, могу 3-чү көчөнүн китеби мынакей. Менин колумда турат өзүмдүн. Ушул көчө, э? Ушул көчөнүкү. Ушул көчө именно сизге. Монун ичинде болгон да бул, э? Бул өзүнчө. Бул китеп өзүнчө. Бул өзүнчө, бул өзүнчө. Күнбатыш чыгыш жакта, бул болсо бул көчөнүн. Анан иштин чоо жайы мындай болгон. Мен ушул жерде 2010 кантип алып калдыңыз эле же кимден алдыңыз эле, ошолорду айтып кетсеңиз, тарыхына. 2014-жылы мен ушул жерде баягы уйгурлар иштеген экен колхоздо. Ошолордон мен 2014-жылы сатып алгам. Мен сатып алган кезде бул жерде клубника өсүп турчу. Полный клубника талап болчу. Бuyактын баары. Анан келдик, жерди көрдүк, жактырдым, алдым. Буякты анан 360 деген жана экинчи китеп күн чыгыш жактагы. Алып койдум, бүт ошол айдатылып себилген бойдон турган. Анан 2014-жылы сатып алгандан кийин эле мен бияка келген жокмун. 2015-жылы келсем, уже көчөлөр жасалып, анда шагыл төгүлө эле экен. Просто баягы көчөлөр чийилип, участокторго бөлүнүп, тияктагы 360 тоже шагыл, аяка уже шагылдар себилип түшүп калган экен да. Көчөлөр түшүп, көчөлөр түшүп, шагылдар түшүп калган экен. Бул жерде да 5-чү көчөдө жер бар. Аякта ошентип калган экен. Анан эмне болду, ким сатты деп эле аркасынан кубалашып жүрүп, анан ким сатты, мынакей Мамедов Каяр, Дунканаев Генжебек. Я же просила помолчать. Анан сатып туруп булар
Мамедов Каяр өзүнө RAV4 жаңы машина алыптыр. Жерлерин баарын сатып туруп, 1 сом акча төкпөйт жерге магачы. Менде расписка бар бүт Сиз турат. билбейсизби аны? Мен билбейм. Аркасынан кубалап жүрүп, анан араң машинесин алам, калган акчасын ала албай калам. Нурмурзаева Айжаркындын ошто жери бар болчу. Жерди алып аткан чогулганбыз да. Ага тиешелүү 1 гектар жери бар болчу. Аныкын өзүнчө мен жазып бердим. Анан Каяр Мамедов Каяр менен Нурмурзаева Айжаркындын экөөнүн ортосунда аласа бересе такташып, ошо жер менен ызы чуу болушту да. Анан бул көчөгө келсем, бул көчөдө дагы 3-чү көчөгө келсем, Асылбеков Мамбет жана Калмурзаева Наргиза дегенге доверенность берген экен 50 сотокко сатканга деп. Ал келип саткан экен участокко бөлүп. Андан тышкары Гүлнур деген саткан экен, Динара деген саткан экен. Бир топ кишилер келип уже бияк жерлер сатып ийген экен. Анан 2015 ошентип кубалашып жүрүп Сиздин жер болгондон кийин башкалар эле сатып атат. Башкалар сатып атат. Эч кимге уруксат берилген эмес. Сатып атышат дагы. Анан 2016 жылы мен келсем бияка именно мына боор 2 участокто могу азыр 2 этаж үй салынып турбайбы? Ушул жерде бирөөлөр шалаш куруп кадимкидей үй салып атыптыр. Анан келип эле биякта мен кырылышып буларды кубалап 102-ге милицияга чалдым. Ошондо биринчи жолу мен эмеге кайрылдым да. Аламиски РОУДга кайрылып, ызылдашып анан ошол жака барып опергруппа келип бизди баарыбызды алып барды. Мен арызды жаздым. Ушундай жеримди ушундай захват кылып атат деп. Анан жазсам 2016 жылы мен арызыма отказ чыгарып берип коюп атат Аламинский РОУДа. Анан баягы ызы чуу башталды. Мен күндө арыз жаза бердим, арызым отказной чыга берди. Анан бир күн эле 2016 жылы мындай кыш айлары болчу, декабрь айлары. Эмеден Аламинский РОУДдан Мединов Адлет деген тергөөчү мага телефон чалып атат. Эже келип кетиңиз, ушундай сиздин үстүңүздөн кылмыш иши козголуп атат. Хорошо деп мен бардым, барсам, сизге тиешелүү болгон айыл чарба багытындагы жерлерге ушундай үй салынып кеттир. Сизге иш козгойбуз за нецелевое использование земли деп. Мен айттым, эми жүрүлө барып бир сыра карайлы ошол жерлерди. Ким сатыптыр? Мына документ менин жанымда, ошо ким үй салып атса, ошол тактап келели десем, тергөөчү биз андай выездной кыла албайбыз, азыр кыш, эч кимди таппайбыз. Мен деген по факту эле иш козгоп туруп сизди сотко кетирем деди. Анан аны ким эметип атсам, прокуратуранын эмеси болуп атат. Прокуратура ошондой иш алып бар деп атат, сизди сотко кетирсин деп атат. Үстүңөрдөн иш козгоп деди. Анан вопрос эмеден башталып калды. Мера пресечения деген бар. Кылмыш иши козголгондо мера пресечения каралыш керек да. Анан эже деп следователь ошо Мединов Адлет ачыгын айтты. Сиз мага мера пресеченияны караган үчүн мага акча алып келип бериңиз, мен прокурорго беришим керек. Же болбосо сизди камакка алышыбыз керек деди. Менде акча жок, мен кайсы акчамды берем, жерим турат. Менде азыр эмем жок десем болбой, аркаман кубалап жүрүп 1,5 миң долларды алды. Анан иштер келип сотко кетти. Сотко кеткенден кийин эми бүттү, сотко кетти. 2017 жыл ошондо бир февраль айларында сотко кетти да бул иш. Анан кийин эле баягы Мединов Адлет деген тергөөчү такыр эметпей эле улам чалып эле, улам шантаж кылып эле акча эметип туруп алгандан 2017 жылы мен аны Фин полицияга арыз жазып туруп, взятка менен карматкам. Ал бала взятка менен түшкөн. Бүттү, анан ошондон ызы чуунун баары башталды. 2018 мен келсем, участоктарына келсем, уже полный захват болуп, полный үйлөр салынып аткан экен. Мен арыз менен барып кайрылсам, баягы 2016 жылы боо жеңгемди захват кылып аткан кишилердин арызы менен алар Асылбеков Мамбеттен алган экен. 2018 жылы 15 июнда мени камакка алып атышат Аламинский РОУДа. Мен бул кишини таанып алсам, мен бул кишинин үстүнөн 2016 жылы арыздансам, кыскартып коюп атсаңар. Анан бул киши келип азыр арыз жазса, мени эмнеге камайсыңар? Десем, өйдө жактан неме болду? Силер деген биздин тергөөчүбүздү каматкансыңар взятка менен. Сизди камаш керек деп туруп эле 2018 жыл 15 июнда мени камакка алып атышат. 16-сы, 17-си 48 саат бүтөт да. 17 июнь күнү мен түн ичинде эмеден кое берип атат. Соттон подпискадан, домашний арест менен. Эртең менен 18 июнда кайра чакырып, кайра 48 саатка камап атат. Айтты, эже деди, ошондо акыркы 48 саат отурдум, ошондон эртеси 48 саат бүткөндөн кийин ким деген Эрмек деген тергөөчү болду. Фейсбукта мен адвокаттын чыгарган неме до сих пор сохраненный жүрөт. Мен аны азыр сизге жөнөтөм. Өзүңүз таанышсаңыз болот. Эмненин негизинде камап атат. Ошондо менин кызым, кичинекей кызым 2 жашта болчу. Мен мать одиночкамын. Ага карабай туруп алып келип туруп камап койду. Анан ошондо мага уялбай эле, тартынбай эле Үркүнөв деген
зам начальник следствия бар болчу Аламинский районунун. Ошол айтты, сиз деди өскөн ордого буяка бир басып келбейсиңер деди. Жерим бар экенин унутуп койгула деди. Бул акыркы силерге эскертүүбүз деди. Эгерде дагы ушул жерден өскөн ордого басып жүрөт дегениңерди уктурсак, камайбыз сизди деди. Мен ошол ойдон ушул жака басып келген жокмун. 2020-жылы 2020 мынакей азыр бул жердеги мен кошуналар жумуштан келатат, ушуна жителдер. Алардан деле сурасаңар болот, аларды күбөгө өтүп беребиз, азыр интервью беребиз деп келатат. 2020-жылы мына могу жердеги 2 участокты 2014-жылы ким деген Мой участокту. Абдел деген байке сатып алган. Өзү Америкага кеткен. Кызыл китеби чыкканда эметен ошол жерден жер турган. Ана эле 2020-жылы келип Абдел ошондо 2020-жылы күз айлары болчу. Үстүмөн арыз жазып тур Алмединскийге. Эмне болгон арыз деп эле барсам, мен участогума фундамент куюлуп калыптыр деди. Көрсө ошондо боул фундамент экен да. Анан ким алды, ким сатты болуп ызылдашып эле анан ошол жерден териштирилбей калды. 2020-жылы сокулукта мени кайра камап атышат. Ызычу болуп. Аякта дагы мен потерпевший болуп өтүп аткан жеримен кайра өзүмдү камап коет. Мен айтам, иш сотто каралып атат. Бул иш боюнча мен потерпевший болуп өтүп атам. Силер эмне негизинде камайсыңар десем, жок, өйдө жактан приказ келди, сизди камасын деп, биз камайбыз. Деп анан ошол жактан камап мера пресеченияга сотко алып барышат. Сотко алып барса, тергөөчүдөн сот сурап атат, следственный судья. Эмненин негизинде сен Алсейитованы камадың десе, прокурордун буйртмасы менен деп, ошол жана судебный актка түшүп калган да. Тергөөчү мойнуна алды деп. Мен камабайт болчумун. Эмне кызыктар болгон эже? Прокуратура, милициянын чоңдору сизди каматып, могу жерге тийгизбесин деппи? Жерге жакын жолобо, бул жердин баарын мен азыр ошого түшүндүрүп келдим, аягы кандай эмне болуп атат. Анан 2020 камалып, декабрда камалдым, 21-жылы 4-апрелде мен камактан чыгып атам. 4-апрелде камактан чыгып, эметсем кайра Аламединге алып келишти. Аламединге алып келип туруп, азыр ушул жактан кайра сизди камайбыз, мынакей деп жана Асылбеков Мамбет деп айтып атпайсызбы? Ошонун тайкеси сатып кеткен жер боюнча. Менин жерим сатып туруп, алып кетип атат акчасын. Анан арыз жазса, ишти мага козгоп коюп атышат. Мага козгоп, анан азыр камайбыз буякта эме кылбасаңар деп, иск канча десем $8,500 экен. Анан следователь кабинетине алып кирип, ошол видео следовательдин немесинде бар да, тилерде деле бар. $8,500 расписка жаздырып коркутуп, анан азыр же бересиң, же бир залог алып келип коесуң дегенде бир таанышымдын Camry 45 бар болчу. Ошону алып келип берип залог. Анан аяктан чыккандан кийин мен прокуратурага арыз жаздым. Аламединдин Таманбаев деген тергөөчү болчу. Ал тергөө ошонун эмелерди көтөртсөк деле чыгат. Бүгүнкү күндө менде ответтер бар. Генеральныйга да жазгам, СВРге да жазгам, Аламинский РОУДга да жазгам, начальник арыздар каралчу эмес да ал кезде. Ошо менен ошентип жүрүп эле анан 2022-жылы мен барып арыз жазсам эле участогум захват болуп атат, пул болуп атат десем эле апарып туруп кайра өзүмдү камап коюшат да. 2022 кайра камап атышат. 2023 кайра камап атышат. Эми азыр болсо мен сизге видеого тартып келсем. Жөө келтирип атат ошо. Эми жөө келтиргени сиз жердин ээсисиңер дейт. Сиз жердин ээсисиз дейт. Документ менде турат. Эми ошол сатып алган киши, ошо үй салып алган киши, фундамент коюп аткан кишинин документин алып сурабайсыңарбы? Кимден сатып алыптыр? Ошо киши саткан кишини кайсы документтин негизинде саттың деп аны чакырып териштир, мына менин документим турат. Сиз жок, эже, сиз деген черный списоктасыз дейт. Билесизби дейт. Черный список дегенди ойлоп табылышкан. Мага следователь айтып атат. Сиз черный списоктасыз дейт. Сиздин жазган арыздар каралбайт деди. Бирок действительно анын айтканы туура да. Мен канча жолу арыз жаздым, мынакей эсебим боюнча 158 арыз жазып турмун. Ошо 10 жылдын ичинде 158 арыздан бир иш козголбоптур. Бүт эле отказной. Бүт отказной кете берген да. Нуржан, бир сурдам. Мисалы, бул факт боюнчачы, сизге айтып атышат, тиги акиматтан деле ушул жерге моомча кишиге уруксат бери дагы бир 10 чакты, 15 чакты кишиге бербей келатат деп атат да. Мисалы, эжелер айтканчы, эмне себептен ошол тандалма болуп атабы, же кандай болуп ошону түшүндүрүп берсеңиз. Тандалма болгон жок. Бул жерде мындай болуп атат. Бул жерде 2014 жылдан бери бул жер жана Асылбеков Мамбет Асылбеков Мамбет жана Тилек дегендер келип участокторго сатып кетишкен да. Алар тааныбайсыз сиз? Мен тааныйм. Ал Тилек бул жерге өзүнө заңгыраган 2 этаж үй салды, аны деле азыр видеого тартсаңар болот. Кандай заңгыраган? Камакта экен ал Тилек, мен укканым боюнча. Ал камакта ошо телефон урдап камалганбы, эме анан жер боюнча дагы деп атат. Ушул белгисиз да кайсыл эме менен камакта экени. Камакта болуп атат да ал бүгүнкү күндө. Анан ичимде сынып калат, азыр көзүмдө көрбөйт, азыр оңдоп алайын. Анан
ошол жерден интересный факт болуп атат да. Кимдин канчалык интереси бар эле. Ушул жерде улам мени каматып бияка кийирбей койгонго. Мына эгер мен жалган айтып атсаңар, мен бүт сизге мындай бир атайын документтерди чогулталы, атайын экөөбүз чогуу баралы, сурайлы, мына ошо тергөөчүлөр бүгүнкү күнгө чейин деле иштеп атат. Ошол жердечи эмненин негизинде камакка алышты, эмненин негизинде Бул киргизбей сизге коюшту. тиешелүү жагдайлар да мен Мага тиешелүү. Анан мен бүгүнкү күндө эми булар боюнча айтып кете турган нерсе, ушу элдер менен эметсек да, булар да баягы бизди чакырышты, бизде барсак ушу бизди тандалма кылып, анын үстүнөн да $300 10 000 доллардан сурап атат сизди дешти да, эми ошол. мен ошол нерсе боюнча мен айтып кетейин, мынакей Салима деген эже өзү пайгамбар жашына жетип калган, бирок калпты ушундай суудай койгон киши экен да. Көчөкү сүйлөгөн сөзүн мен уктум, сөзүндө бир чындык жок, бир далил жок. Эми мен бул кишини мыйзам чегинде сотко берем. Соттон доказывать этсин бул кандай экенинчи. Жанагы азыр барып жанагы жердеги жерин тактайбыз. Эженин алган участогун. Мен ошол Салима эженки менен беки келсеңиз эже, сиз экөөңүздөр бир жерде эки фамилия жүрөт экен да. Ооба, мен өзүм фамилияңыз анан Медерева Салима эженки. Жер меники. Мен да ушул кишилерге участокко мен азыр аркаман 28 кишим бар. Участогу жок калган мына ушундай захват болуп кетип, мына Мамбет саткан, Тилек саткан, Гүлнур саткан, толтура. Мен бул кишиге телефон чалгам. Мен бул кишинин жер алганын 2020-жылы, 21-жылы мен чалгам бул эжеге. Мен бияка келип эме кылганда чалсам, телефонду раз запись кылып коюп турмун. Тилекти ээрчитип чыгып туруп, буяктагы участокты кимге саттың десем, Саламат деген эжеге саткам. Эже акчасын бербей атат. Сиз мен телефонумду албайт, сиз чалып бериңизчи деди. Мен чалдым. Чалсам бул эже айтып атат. Мен сизге записин жөнөтөм, эженин үнү менен сүйлөшкөн. Бул эже сиз перебивать этпеңиз, мен сиз сүйлөп атканда мен көчө жакшы эле угуп турдум, тынч эле ызылдабай эле. Азыр Ким ызылдап атат? Өзүң сүйлөп. эже айтып атат. Мен бул участокты Тилектен сатып алгам деди. Мен сени знать не знаю деди. Мен Тилекке акча карызмын деди жердикин. Мен Тилектин өзү менен эсептешип алам. Сен мага чалба деди. Мынакей сөзмө сөз мен сизге ошону жөнөтөм. Муну эме эфирге чыгып аткан ошол бияктын сүйлөп атканын кошуп коюңуз да. Айтып аткан сөз. Бул бир калпы. Экинчи калпы мынакей ушул жердин документи залогдо болчу деп айтты көчөч. Залогдон биз акча төлөп чыгардык деди. Чогулуп бергенсиз деп айттыңыздар го? Ооба, акиматтан айтты. Залогдо болчу деп. Ким айтты? Аны сиз айттыңыз. Мына өзүңүз жооп берди, сен өзүң. Мынакей бул киши ошентип айтып атат. Бул бир калпы. Экинчи калпы ушул жердегилердин баары чогултуп, аресттен чечип, акча чогултуп бергенде мынакей азыр түтүнмө түтүн кыдырып чыгалы. Аресттен чыгарганга ким менин карызымды төлөш үчүн акча чыгарыптыр мынакей. Лично бул көчөдөн эч ким чыгарган жок. Бул жерден жанагы 360 бар деп атпаймынбы? Ошол жерден мен бир да участок саткан эмесмин. Ошол жердин бүт бар эме болуп кетип, элдин баары суранып, биз төлөйлү. Ошо соттун эмелерин жанагы ПССнын койгон арестин. Мен айттым, силер төлөбөй эле койгула. Мен соттошом бул иш боюнча. Акыры аягы чындык чыгыш керекпи? Баягы иш козгоп эле мени сотко кетирип, соттон төлөнсүн деп чыгып эле анан жерлер арестке туруп калып атпайбы? Фактически мыйзам чегинде эч ким бул жерде толук кандуу расследование болгон эмес. Жерлер боюнча да. Очный ставка деген, установление границ, собственник ким деген эмелер каралган эмес. Бул маселе вообще каралган эмес да. Булардын эле жанагы айтып кеттим го, черный списоктасыңар силер деп туруп эле эчтекени карабай эле сотко ора берген. Ошонун негизинен өкүмдөр чыга берген, төлөнүп берилсин деп. Ошонун баары мында мына натыйжасында бүгүнкү күндө жерлер арестке туруп калды да. Бул экинчиси. Анан үчүнчүсү бул эже арестке мына эми өзүнөн сурап, арестке сиз акча бердиңизби мага? Сен мага өкмөт бияка жооп бер. Жок, мен эми мына Мен жооп берейинби? Мен биринчиден бул Элнур Алсейитованы тааныбайм. Телефондо наоборот башкачалып чалганда бул мамит айткан. Эже, мен кыйналып отурам. Пожалуйста, жардам бериңизчи. Тилек мени каматып салды. Тилектин үстүнө арыз жазып берчи деди. Мен айттым, эмнеге арыз жазам, эгерде Тилек менен ишим бар, жакшы болсо дедим. Кудай кошкон коңшунабыз, ал үй салды, мен үй салдым. Элнура келгенче биз ушул көчөдө мына Жашыл Мурас деп коет, Салкын Төрөч. Аябай ынтымакта жакшы жашаганбыз. Кандай ушул Элнура пайда болду? Чын калпысын кайсысын түшүнөрүбүздү билбейбиз. Кошмар башталды да. Азыркы сүйлөгөн сөзүн баары жалган жала, калп. Мен жокто үйгө келет. Үйдө көөлөр бар, арыз жазгам 3 жол үстүнөн. Айтып атпайбы, мен арыз жазсам эле отказ кылат деп. Мыйзамды өзү бузуп атат. Келип бул жака
бүлдүзөр алып келем, түртөм, талкалайм, үйдө конокторума келтирип далалайм. Менин намысыма тийген аял бул. Бул кандай эметтим, ого күн күркөгөндө тиги чагылган түшкөндөй башка түшкөн чагылган болду бул. Эми бул жерде бир вопрос, мага айтып атпайбы, биринчи вопрос, экинчи вопрос, үчүнчү вопрос деп. Менде да вопрос бар да. Мен мисалы өзү айтып атат. Тааныбайм мени деп айтты деп. Туура да мен тааныбасам эмнеге көрүнгөн катын келип эле мен түрмөдөн чыгып келдим. Могу мен жерим десе мына да акча бере коембу? Тилек деген Лалафодон өзү таанышып, өзү машинеси менен алып келип, сонун жерди көрсөтүп, жашына кайгылып туруп саткан. Топосъемка кылган, доверенность, пожалуйста. Доверенность өзү уруксат берип атыр. Алсеитова Эльнура, анан ким Мурзаевабы? Айжаркын деп өзү уруксат берип атыр. Баарыңыздарга эле ошол. Баарыбызга уруксат берген. Эми азыр калпты ушундай айтып атат. Эмне үчүн калп айтып атат? Бул азыр деге Акимият өздөрү айтты го бая күнү. Мынаке аресттен чыгарып бул ал деп. Бизге ал неменин бизге жер саттыбы Тилек? Значит, Тилек менен гана сүйлөшөбүз. Эмне үчүн биз сотто жүрүк, эмне үчүн РОВДда жүрүк? Мен вообще билбейм алигечи. Анан РОВДдан толук кандуу иш козголгон жок деп азыр чынын айтты. Алсеитованын үстүнө арыз жазсак, Алсеитованы биз бир көрбөй эле, мына тиги 68 курс менен $11,000 акчасын бер деп, бул өзү деген ошо жака барып туруп тиги Алтынбекке тергөөчүгө жаздырып койгон. Мына бүт кошмар өтүп аткан өзү. Участок керек да мисалы бизгечи. Акчанын кереги жок. Сотто мынакей бүгүн эле мындай болуп атат. Азыркысын айтып берейин. Мына губернатордон 4 саат күтөбүз. Соттон вообще 6 ай болду. Келбейт, келсе деген ушинтип адамды коркутуп баштайт. Мынакей Нурмурзаева Айжаркын деп атпайбы? Нурмурзаева Айжаркынга тиешелүү мынакей тияктагы 360 гектар, аягы 0,58 коду менен 1 гектар жери бар. Мына 360. Ал тияктагы жер. Ал жерге мен доверенность өзүнүн участогуна жазып бергем. Ал өзүнүн жерин сатып, татынакай жакшынакай эме кылып реттеп алды аягынчы. Анан бул женге келип, бияка доверенность жазып атат, бияка доверенность жазып атат, бияка жазып атат, бияка жазып атат. Эми ал киши сүйлөбөй турмусуз. Анан эми Нурмурзаева Айжаркын деген 55-ке чыккан аял. Эми ал 18 жаштагы же 15 жаштагы жаш кыз эмес да, мен аны жетелеп алып жүргүдөчү. Үй жайы башка, баягы жакасы бөлөк дегенден жашоосу бөлөк. Мен ал адамды контролдоп жүрө албайм десем, буга жазба, тиге жазба депчи. Бирок действительно факт, мынакей өзүңөр текшерсеңер болот. Мен 2016 арыз жазып, ызылдашып, үстүмөн иш козголуп калды. Ошондон бери мына Моженге келип, ошолордун баары ошол кезде алган кишилер. Бүт жалаң Тилекке бердиңиз беле? Тилекке эч кандай доверенность берген эмесмин. Тилектин эч кандай доверенности жок. Тилекти сатканга да акысы жок болчу бул жерлерде. Бирок таанышсыздар Тилекти? Тилекти тааныйм, мынакей. Мен сүйлөп кетейин. Сөз айтканда Айжаркынчы бул кирип келди. А мен ким экенин тааныбайм да. Көргөн эмесмин бул Алсеитованчы. Ошол жерде экөө айтып отур. Алтынбек ким эле фамилиясы? Малабеков. Тез ишти неме кылда сотко өткөр, сотко барганда биз баары утуп кетебиз. Биз неме? Бул дегенче, карачы мына. Бунуку баары эле чын да. Бунуку баары эле чын. Сатканы да калп, бүттүк эле калп. А биздики бүттүк эле неме да. Ажылдабайлы мынакей бир вопрос. Сиз качан менин жеримди залогтон чыгардыңыз? Ажылдаган башкача болот. Мына ажылдаган башкача болот. Сен алдарыңда көп неме жооп бериңиз, айткан көчөк айткан сөзүңүзгө жооп бериңиз. Сиз залогко кайсы жерден чыгардыңыз менин китебимди? Акча чогултуп. Чогултуп эле жүрүкпүз. Сен канайын мурда ошол жака келип отуруп, элди чогултуп алып туруп айтпадың беле? Көрдүңүзбү? Калпы чыгып атабы? Мен жооп берип атам, эмнесин көрүп атат? Кана кимден чогулттуңар? Жооп берип атам мен. Ким чогултту канакей? Биздики толоса чогултканыбызчы. Жок, сиз мага по факту далилдеп бериңиз. Көчөк айткан сөзүңүздү. Давай фотоңа бер. Ошондо я докажу. Докажу, что у тебя доверенность. Жаз берерин берип алып, беттен албас сен. Азыр деген милициялардын баарын жамандап атасың. Милициянын баары жаман, сен эле жакшы экенсиң да? Айжаркын экөөңөр эле жакшы экенсиңер да. Тилекти деген отургузуп алып азыр бүттүгүн Тилекке метип атасың. Кайсы жерден залогтон чыгартыңар? Сиз бериңизчи суроону. Арестте болчуң сен. Арестте болчуң. Аресттен эмнеге чыгып кетесиң сен? Аресттен чыкпаса биз деген кызыл китеп албай турат болчу. Мыйзам боюнча ошондой.
сот гана чыгарат. деген мынакей биздин Сот гана чыгарат аресттен. Аресттен келип мынакей арести деген негизи прокуратура койгон бул Айтып жердечи. турган нерсе кайра. Прокуратура Бул жерде мындай да. арести Бир эле жерде эмес, элди кошо залогко коюп атат. Мынакей. кана эми ошо сөзүңүздү далилдеп бере аласызбы? Далилдеп берем. Кана эми далилдеңизчи. Мен залогко койгонун эмне калп бекен. Ошо кана каяка коюп Элдер турмун? деген ызылдап атып. Жок, каяка коюп Акылбек турмун? Жапаровдун помощниги келип, беттен алып, ошентип отуруп анан кийин деген аресттен Каяка чыгарган. коюп турмун? Кана Не? наказ айта этпейсизби? Этеми? Сизде сөз Этем. жок, айта берет дейт. Бирок жала деген мен кечирмейчи, сизди Алла таалам кечирбейт. Жала жаппаңыз. Алла Жала жапсаң, жапсаңыз. сен канча элди яппайт болчуң. Сиз эже мынакей Сен мага кудай жала жаппап жаап атасыз. атсаң, Сиз мага сен мынтип жүрбөйт алдын болсуң. сүйлөйсүңөр, мага айтыңызчы. Мен сизди тааныбайм. Мен Анан сага эмне анан жасаткан сүйлөп атырсың? жок, сиз Мен да сүйлөп сени атасыз. тааныбайм. Сиз мына айтып Мен атасыз, сени ал сейитованы тааныбайм. алгам деп айтып атат мынакей. Качан айттым мен сени алгам деп? Көрдүңүзбү? Тилектен Тилектен алдым деп атам. Карчай Жок, мынакей көчөкөй интервьюсунда көргүлө. Саткан деп атат. Мен ал сейитовадан алганбыз деп атат мынакей. Бурду айтып атат ал сейитовадан, булду айтып атат ал сейитовадан. Немеге комиссияга кирип алдым деп атам. Экинчи адамыбыз кирип алып атат. Отказбой керек экен бизгечи. Кимден алдыңар ошо силер? Тилектен алганбыз. Баладан алганбыз мынакей. А бул кирип алат комиссияга деген бала. кирип. Документально менде Ишенимдүү өкүлү Анан да. мынакей көрдүңүзбү? айтканда Тилек менен жолугуп сүйлөшкөндө айтты да 2014-жылдан бери ушул жерден көп эле кишиникин сатып берген деди. Кээ бирөө бартер кылган экен, машинага да айдап жүргөн машиналарын берген экен. Ушинтип эле алып эле сонун эле иштеген экен да. Анан Тилектен айтып атабыз да, сиз эмнеге биз 2 участокту бизге сатып атасыз? Ошол 2 айымдын атынан бизге доверенность жазып берип атасыз. Эмнеге сиз бизди алдайсыз? Биз сизге ишенип алып отурбайбызбы могу жерден? Кошуна колоң болуп жашынакай жашайбыз деп атсак, эмнеге ушундай кылып атасыз десе, ал айтып атат, мен эже бергем дейт. Силер дейт тура эмес кирип алдыңар деп атат да. Акчаны ошолорго бергем деп атат. Эсинечи жересине. Силер деген акчаны берген. Эжеге силер тура эмес жол менен чыгып алдыңар. Мага кеңеш койсоңор мен оң жолун көрсөтүп бермекмин. Булар бирок эч качан акчаны алмайынча доверенности жазып берген эмес деп бизге бетке эле айтып атат. Эмичи мынакей. Ошентип эле айтып атат. Мирбек уулу Тилекти, мисалы Мирбек уулу Тилектен процентин мына $5500 10 августта өз колуна санап бергенбиз. Через нотариустан жазылган кагазы бар мынакей могу жерде турат. Мынакей, караңыз. Мынакей. Сүйлөбөй турбуз Аз эми. эже. Мирбек уулу Тилектен жазылып турат. Жок, карма ойлоо мына болуңуз. көргөзөйүн. Жок, карма ойлоо болуңуз. Мына Кармаса карап көрсөңүз мынакей. Тилек өзүнүн атынан заявление жазып берип атат. Мына 154-контурдан мынакей участоктун немеси сатылган мынакей. Мирбек уулу Тилектин өз колунан жазылган. Мирбек уулу Тилектин мен акчаны алып берип атканда эжеге чалган. Эже ушундай акчаны алып атам буюрса. Менин көзүмчө сүйлөшүп ошол жерден алып барып берем акчаңызды деп ошол жерден сүйлөшкөн. Мирбекке кийин жолуктук. Жолукканда Мирбек мойнуна алып атат. Мен акчаны алгам дейт. Алсейто Элнурага бергем дейт. Элнура Алсейто Элнура менен Мирбек экөөнүн мамилесичи эне менен баладай болчу буга чейинкисичи. Азыр Элнура эже мен тааныбайм да. Бияктан көрдүм. Жок, эже мени биринчи жолу көрүп Сен атасыз. кантип айтып атасың? Эне менен баладай болчу деп. Сен көрбөсөң мени. Мен Мирбек уулу Тилекти билем эже. Анда Мирбек уулу Тилектин кылып аткан экенсиң да чогуу, э? О, мен мынакей. Мына мен буларды Мирбек уулу Тилекти мен эмне билбейм эже. Муну аягын без Ким Мирбек, ким Тилек, ким өзү ошону түшүндүрүп коюңуз. Тилек деген мынакей Бооженде участок алган бала болчу. Өзүнө 4 соток участок алып туруп, бир кишиден келип алган экен. Ошо ойдон үй салды. Жанындагы пустой турган участоктон кошо захват кылып, киртейген 2 этаж там салды. 2 этаж там салып анан мен баягы келсем эле стройка дүркүрөп атып, анан келип, Тилек сен могу жерлерди сатып атасыңбы? Мен ушундай имиш угуп атам десем, жок эже саткан жокмун, мен карап атам, биженде Наргиза деген сатып атып, Наргизага шылтап коет. То максат Макска шылтап коет, Асылбек Мамбетке. Анан барып туруп бир күнү келсем эле, үйүн салып бүттү, ушундай жердин баары эме болуп кетти деп эле келсем, короосуна карасам, үйүн салып бүтүптүр. Павлин коюп коюптур короосуна. Павлин сатып алып келип ушунчалык баягы бекер окатын немесин даамын татып калган бала, акча каяктан келип аткан иши жок да. Бирөөлөрдүн акчасын алып, бияктын акчасын алып туруп, эми сүйлөтөбүз барга эми. Угалалчу эже, Келсем короосуна Павлинди коюп коюптур. Тарсылатып айттым, телефон албай койду. Мен чалдым, сен корооңо чейин Павлин алып, эметип сен утуруп көбүп кеткенсиң го, момча элиңдин баарын эртеңки күнү экөөбүз жаман жакшы айтышпайлы. Эми сүйлөтөсүзбү? Сонун эле жашап. Анда мен интервью бербейм. Уже эмне деп берем? Ажылдашып атсам монтип. Азыр силер көпсүлөр бияк жалгыз эже. Айтыңыз эже, айтсын, өзүнүкүн айтсын. Мен айтып бүтөйүн, анан эле ошол Тилектин мынакей бул жерде чыгып мына бул баланын акчасын берлек, бул башында эле кошунасы экөө чогуу алган, бирөөсүнө да расписка жазып берген эмесмин. Мынакей кошунасына отказной жазып бердим. Бул баланыкын мына бүгүнкү күнгө чейин бере элек. Азыр кой тур, мен айтып бүтөйүн.
айтып бүтөйүн анан. Ана мына могу жердеги балдардыкы мынакей акчасы берилик. Бирок булар менен мен мировой менен сүйлөшүп жакшынакай тил табышып бүтүрүп бердим. Анан сиз айтып атпайсызбы мынакей какой-то частьна силер эме кылыпсың, берилбей калды депчи мынакей. Эми мындай болгон. Бул жердин көбүн баягы Асылбек Мамбет саткан участокачы. Ал деген жанагы Көлбаевдин оң колумун, сол колумун деп жүрүп баягы кылган иштери болуп атат да. Анан баягы отказной жаза турган убакыт келгенде мен ошол Асылбеков Мамбет саткан участоктогулар чогулдук, баарыбыз чогулуп бул жерде собрание болду, бир топ киши менен ызылдаштык, өйдө кеттик, ылдый кеттик. Анан баары айтышты, Элнур эже, биз Асылбеков Мамбеттен баары сиздин акчаңызды алып беребиз, өндүрүп. Биз сизге расписка жазып берели. Сиз деген мынакей момундай эме кылып туруп бизге жазып бериңиз деди. Мен макул дедим. Хорошо деп баягы чогуу отуруп сүйлөштүк мынакей. Тилгат, мен, Мырзалиев Мүсүркан Үмүталиевич 2015-жылы Асылбеков Мамбет Рыскуловичтен аттуу жарандан 154 контурдан жер участогун сатып алдым. Азыркы учурда жер тилкеси менин балама таандык болгонуна байланыштуу жердин документин алыш үчүн, отказной кагаз алыш үчүн мен Асылбеков Мамбеттен жердин акчасын алып берем. 154 контур Лебединовка айыл өкмөтү участок номер 61 мынакей 28-12-23. Биз деле ушунча жазып бербейли, бизге деле жазып бербейсиз кандай же. Мынакей андан кийин мынакей мүзүрдүккө кетти. Андан мына Барпыбаева Жамиля дегендики мынакей. Эже ушинтип бир келишимге келүүгө эмне тоскоолдук болуп атат эже? Бияктагы. Мынакей дагы бирөөсүнө Шаршенбаев Илим мынакей Үсенович 154 тоже Асылбеков Мамбеттен сатып алгам. Акчасын Асылбеков Мамбеттен алып берем. Кайтарып алып берем деп атат мынакей. Бул жерде мына Барпыбаева Жамиля Асылбеков Мамбеттен алгам. Мына ошондон акчаны кайтарып алып берем. Деп алар менен договорго келишип мынакей жакшынакай эмелерин алып мына бул бир эле расписка эмес, сизге ошондо канча кишиге бердим. Ошонун баарына мен расписка жаздырып алгам баарынанчы. Бүт баарынан бар мынакей ар бир отказнойдун артында турат. Кайра тушуга бир уруксат бересиз? Ана мынакей Эшаналиев Азамат мынакей Асылбеков Мамбеттен сатып алган мынакей акчасын берем сизге кайтарып деп мынакей алып берем мен деп мына ар бирөө мировой менен келип эле жакшынакай сүйлөшүп ишти жакшынакай бүтүрүп кеттик да мынакей. Мына биякта бир Мамырбаев кыз келди деген адвокат келип сатып кетип атат жерди. Адвокат менин колумду подделка кылып туруп сатып кетип атат бул адвокатчы. Ал деле мынакей келип туруп эмеси келип алып берем акчасын деп мынакей распискалашып мынакей жакшынакай бүтүрүшүп алып кеттик. Эже ушул жакшынакай бүтүргөнгө эмне тоскоолдук болот? Жакшынакай бүтүргөнгө мынакей мисалы үчүн мен баягы күнү бизди эмеге чакырды да Свердловский акимияткачы. Свердловский акимиятка чакырганда мындай да кыргызда өзү негизи улуу сөз бар. Жылуу сөз жыланды ийинен чыгарат дейт. Жакшынакай бардым, булар менен жакшынакай мына сүйлөшүп, жакшынакай документтерин бүтүрүп бердим булардыкын. Көбү алып бүттү. Ошол жерден акимиятка барганда мен айттым. Хорошо дедим, бияктан мага мисалы үчүн келсең эле сен түрмөдө отуруп чыккансың, сен аферистсиң, сен мошенниксиң. Хотя бу жакта менин бирөөсүнөн да акча алган эмесмин. Бирөөсүн да тааныбайм. Фактически жер меники. Ошону берген жокмун деп эле айтыңыз да анан алсыйтып алып. Мен азыр айтып бүтөйүн, кой тур. Мен айтып бүтөйүн. Анан мировой менен бүтүшкөнгө мынакей мен бул жигитке эмеге барганда, акимиятка барганда мен айттым, хорошо дедим. Мен бул жигит мага мисалы үчүн жаман сөзүн айткан жок. Какус кылган жок. Эми көңүл деген бар да адамдачы. Айттым, бул жигит менен мен сүйлөшүп чечимге келишем. Аму калгандарын кечирип кой деп айттым. Мен калгандары менен келише албайм. Себеби мынакей могул участок үчүн мени камаштыбы? Мынакей тилек сатып ийип атат. Бул участок боюнча мени камап атышат. А эмне үчүн келип бирөө сатып ийген участок үчүн мен барып камалышым керек? Бул бир. Мынакей бул участогу боюнча мынакей ошондо 7 эпизод менен мени камашкан. Мына ушунун жерине ээси келип бара жазган. Бул участок анан дагы бир 2 киши келип жазган. Алардын участогу белгисиз кишилер менен захват болуп кеткен да. Бул бир мынакей. Андан кийин мынакей бул эженики. Мен Алсейитовадан алгам деп атасыз. Эми эже, мени сиз качан көрдүңүз биринчи жолу айтыңызчы? Сени биринчи жолу 4-чү 23-чү эмеде ага чейин Айжаркындын мынакей. Мен мону албайм десем мына могу сеники менен мону менен көрсөтүп Айжаркын саткан мага. Мынакей. Сенин доверенностьң. Мен айттым, мен деле мугалиммин, билимдүү адаммын. Айланайын Айжаркын, сен мен мону алып алып мен деген эртеңки ээси келсе мен кантем десем, эжеке мына деп бул жерде мону берген. Ана мен эми карап туруп тур. Мен сени айттым, келип эле 23-чү жылы бу жерге салайын десем айтты. Элнура сатып ийди жериңди деди. Ой кимге? Адилетке. Адилет деген балага чалсам келди. Мен сатып алгам деди. Ага, сатып алдың. Элнура мага саткан даяр фундамент сен ала бер деди. Мына. Адилет айтты. Айланай мен
ай мен өлүп калсам деле балдарым алат эле ушул жерде. Сен мен өлүп калды деп ойлодуңбу? Чалбайсың, мындан кийин албайсыңбы? Десем айттым, ага Элнура сатты деди. Анан мен экөөбүз кезиктик. Билесиңби? Канчанчы жыл? Биринчи жолу? Биринчи жолу сен 23-жылы саттыңбы? 23-жылы 4-чү эмеде мынакей бул жерде турат. 4-апрелде барып Бефанын жанына келиңиз эже дедим. Ошондо мени биринчи жолу көрүп атасыз, туурабы? Ошондо сени биринчи жолу көрүп атам. Мага ким сатты? Айжаркын саткан. Сенин мода верностьсуңдун эсебинен саткан себеби. Мен деген моуну окуп туруп алгам. Эмне үчүн алам себеби? Мен айтат болчу, айттым да. Эми ушул жерде эч ким жок болчу. Элнура, мага биринчи сатпадыңар беле? Сатып туруп, мен кой беле деп кошпоңуз мени. Кой турай. Сатышкан деп мынакей сатышкан, мынакей, мына. Моунун эсебинен мына мууну көрүп туруп алгам менден, окуп туруп алгам. Анан кийин ошону сатат даган мен айттым го, эну кел сүйлөшөлүчү балам десем, сен деген ошол жерден атлетте ичип келип жүрүп монтип туруп басып кеттиң го. Мен сени көргөн эмесмин, сен деген эме билбейм дедиң го, шак эле. Даже сен сиз деп айтканда жок. Сиздин эле келип туруп жериңизди бирөө сатып кетсе кандай кылат элеңиз? Ай, сен айттың го, өзүң келип ошол жерде үйдү сатып эмне кылып салып аласың да. Мен монтип акчамды берип берилген деже сизге. Силер стройка кылып аткан убакта арыз түшүп, предупреждение берилип, салынбасын, жер арестте, захват болуп атат деген эменин баарын көрүп туруп анан сиз болбой эле баягы конечно салам. Мен дегенде акчамды төлөсөм, ай 4000 деп атып, 4000 деп атып Айжаркынын $100 түшүрүп туруп, $3900 санап алганда. Мен Айжаркын эмесмин, мен Элнур угуптур. Ошо Айжаркынга сен мода верности бердиң да сат. Ошону эсебинен алдым мен. Ал деген тети 3.60-тагы жер, бияктагы жерге отношениясы жок. Ал саткан акысы жок. Бул жерге отношениясы жок. Мен деген мисалы жериңерди көрсөтпөсөм, мен сенин Элнуранын жери каякта бар, Айжаркындын жери каякта бар, мен каяктан билем? Анан кийин силер келип захват кылып салып алдыңар деп анан кайсы жылы алып атасыз? Мен 14-жылы мынакей эмеде алгам, 5-чи мынакей. Мына могу жерде турат. Могу эки жерде 4-ноябрда келип алып, 15-жылы келип ушул жерге, ай мен деле муну ушунучу ушул жерди. Элнур укчу, абышкам жүрөгү ооруган үчүн ден соолуктун айынан алгам, ушул жака барып жашагыла деген. 35 жыл мугалим болуп иштеп мен. Тейп деген $3900 деген жерде жаткан акча эмес болчу ошол кездечи. Эже, сиздин арманыңызды мен угуп ыйлайын десем, меникин угуп сиз да ыйлайсыз азырчы. Мен айтпай эле коеюн. Угуп турчу эми. Сиз кандай күйсөңүз, мен деле ошондой. Мен да ошондой күйүп атам. Анан сен деле ошондо ошо Вефанын жанынан кезиккенде, эже, мындай адам катары эле мамиле кылсаң болмок да. Эже, мен айттым, даже артыңан ээчип бастым го бир канча метр. Баспа кет деп Адлетти сүйрөп кеттиң го, монтипчи Адлет деген баланы. Адлет бергелчи сүйлөшөлү, бул менин жерим. Сен айттым го мен, ай, мени сыздатпачы балам. Эми кимде күнөө айтсаңыз? Сенде күнөө, конечно. Сен эмне үчүн мен сизге жер сатпасам, сизден акча албасам, эмне үчүн менде күнөө? Сен бул доверенностьти берип туруп алдың. Ал доверенность тети өзүнүн жерине берип атам. Ал менин жерим сатканга акысы жок. Акысы жок болсо ошону мен эсептеш. Мен акчамды мен эсептеш албайм. Давай, көздү тааныйт, колду тааныйт эже. Мен сен айтып атасың, ай, акчаңызды алып күзүп койсом, кой тур. Жылуу сөз жыланды да иненен чыгарат деп атасың. Мен ошондо сени менен жылуу сүйлөшүп, Элнурка токточу деп артыңан канча Вефаны тегереңече чейин бастым. Элнура токто. Жаныңызда кызыңыз кыйкырып сөгүп баштаганда эле мен бурулуп туруп басып кеттим. Кызым эми эле ал келиним сүйлөгөн да жок. Сүйлөгөн жок. Балдардын телефонун алып жерге чаптың го. Даже чабам деп атканда балдар жулуп алды го, ай. Элнура, мени кыйкырып бакырып талап баштаганда мен кетип калдым го. Мен дегенче мен өмүрү кыйкырып, мына азыр айтып атам. Мен өмүрү кыйкырып, сага монтип эметем. Но, эч кандай мен кыйкырган адам эмесмин. Мен деген саат түшүндүрүп адамча сүйлөшөлчү, эну бергелчи. Даже эну дедим мен сени, бергелчи. Мына андан сен 20 келиңизби, кызыңызбы кыйкырып 25-сентябрда сен түрмөдөн чыккандан кийин кошуналар звонить этти. Эже, Шайырже, сиз келбесеңиз болбойт атат. Боякта мен ошондо балдарыма дарыланайын деп Кыргызстандан чыгып кеткенмин. Чыгып кеткеним ошондо 13-сентябрь болчу, 25-чи мына телефондо турат. 25-инде звонить эттим. Мен сага звонить эттим. Мен ушу Кыргызстанда эмес элем, каражаным, ооруп аттым эле. Дарыланганы келдим эле. Кандай дейсиң десем, беттен алып эле сүйлөп өтпөй койдуң го. Жок, мен билбейм. Тетиги шлактан үй салып алып турсаң, аныңды керек болсо түрттүрүп коем дедиң. Даже эми салба деген эскертүү болгон да сизге. Эмне үчүн мен фундаментин турса, эскертүү болгон да. Сиз болбой салып атпайсызбы? Ай, фундаментим турса, Элнура. Мен деген ошончо акчаны берсем, мен деген эл окшош деген. Мен керек болсо, силердей балдарды тарбиялап, монтип ары бери жүрүп,
тапкан акчам ошочу. Ошону алышкам экөөбүз ошо $4000 мугалим үчүн мынакей бүт эже аны мага айтпаңыз. Ана эмес, ошону сен акча ук, алган эмесмин. сен ук. Ар кимдин Неге мен өзүм чечсем? Чечише албайм. Мен силерге келип жериңерди казык кагып бердим белем. Жок, эже угуп тургузчу. Сен де угуп тур. Эгерде ошо жерди менчи грамм бербейм. Мына азыр келип бирдим, грамм бербейм. Эгерде мен ошо жерден өлтүрүп эле чыккан болсом, же сен өлөсүң, же мен өлөм ошо жерде. Мен азыр деле өлтүрөбүз. Потому что мен ал жерди бербейм. Мен да мен эмне кылышым керек? Мен карыздарыман кантип кутулушум керек? Ай жаркыныңан алып ал. Сен ошого доверенность бергенсиң. Ал. Эже. Азыр кое тургузчу эже. Азыр. Жок, эже уксаңыз. Сен алдың. Кое тургуч ажылдабай. Ажылдабай кое тургузчу эже. Сиз мага жооп бериңизчи. Сизге ошол жерде казыгын ким кагып берди? Ажылтатып коюш. Казыгын деген ошондой ай жаркын келипчи. Эң жерди көрсөтүп берип канкы ошол жерде отурдум мен 4 ноябрда келдим. Ошол жылы аябай кыш эрте түштү. Отуруп эмесем анан кийин ай каяктан ким багасына мен билбейм да. Десем айтты, эже архитектурага бар киши алып келиңиз деди. Мен салып бейип барып архитектурадан киши алып келдим. Такси менен жалдап эки жигит келип. Кайсы архитектураны алып келдиңиз? Билбейм кайсы экенин. Иши кылса мен Бишкекте ошол кезде жакшы билчү эмес, мен өзүм карак колдук болсо эмнени билем. Эки бала келип, ошолор таап берди, по-моему. Бу жерге барыңыз деп ошолор телефону менен сүйлөшүп жиберди. Мен барган жокмун, точно. Ал архитектуранын балдарын мен ишимди, жеримди каяктан билеттир? Ай жаркын жери болот. Ай жаркын жиберип атат да. Кудай урбады. Ал сеники да эмес. Бул өкмөттүн жери, элдин жери да. Ошондо архитектуранын балдары келип бөлүп берип атабыз. Бөлүп берип, ошо деген Мына эми архитектуранын балдарында жоопко тартса болот экен да. Эмнечи мен уруксатым жок, келип бияка келип. Кайсы бала экен? Жеримди өлчөп бөлүп берип атат. Канча жыл өттү? Уятты ошо. Андан кийин мынакей. Ким келсин деди. Байке, сиз эже жооп берип койсу бияка. Эмне айта аласыз байке? Конечно, эже. Мен деле 2016-жылы алгам негизи мына. Бүт жазылып турат. 2016-жылы могу 22. Кимден алып атасыз байке? Мен бияка келип жер издеп келсем, Тилек деген баланы көрсөтүштү. Ал мага көрсөтүп, бул эжеге эженин жери ушундай деп акчасын алып, мына эжеден өзү эжеге акчасын берди мына деп. Эженин өзүнүн колунан доверенность алып келип берди. Бул Тилектик эмес, бул эженин өзүнүн колунан да. Өзүнүн колу эже деле билет. Ошончо дагы мага жазып бербей койду да эжечи. Акчасын берген жок деп. Бирок действительно Тилек бияктын акчасын мага берген эмес. Кош эки участок абжеңге жаздырып алган. Келип туруп анан бияктын акчасын бербей, мына бүгүнкү күнгө чейин ээрчип келатат да. Анан мен айткам, Тилек сен бул баланын акчасын жедиң белең, алдың белең, алгандан кийин берип койгонуң үй салып алып тур зыңкыйта десем, эже мен үйүмдү сатам, анан берем сизге деди. Биз ошонун сөзүнө ишенип жүрдүк да. А бул оказывается үйүн сатып туруп, давно уже акчасын алып, мамасы экөө кетип калыптыр. 100 канча миң долларга сатышыптыр. Үйүн акчасын алып кетиптир. Мына эки этаж кылып заңкыйып салып тур. Анан эми ошол мына булардын акчасын баарына өзү үй салып туруп кетип атса, менде эмне күнөө? Менде бияктан менде деле күнөө жок. Бияктан эженин өзү менде деле күнөө жок. Өзүнүн мына хозяйкасы деп жаздырып берген. Алды деп турупчу. Чогуу иштешкенсиңер силер убагында. Силер андай сөзгө бурбагыла. Чогуу иштешкенсиңер да. Силер уктуңар, мен аны менен чогуу иштешкен эмесмин. Ал өзү Аны айтпай, Мирбек ул Тилекти тааныйсызбы? ким сен? Мен ал кишини тааныйм. Тааныйсыз. Мен ал баланы бул жерде мынакей көчө башчылардан эмелерден мына сурагыла, мына бул эже кошуна мына бүт сурагыла. Мен Тилектин аркасынан канча кубалап келдим. Сен могу жерлерди менин кире албастыгымды ушул жака мени прокуратура менен ровду кийирбей койгонунан пайдаланып туруп, бул өз билгендерин кылышкан да. Мынакей азыр булар сен чогуу иштешкенсиң, сен чогуу тигинткенсиң деп атат. Мынакей ошол Тилектин үстүнө мен арыз жазгам 2018-жылы. Ровдуга барып арыз жазгам, ал арызымды отказной кылып 4-5 жолу жазгам. Мынакей текшертсеңер бүгүнкү күндө РППдан чыгат ал. Мен жазган арыздарым. Эжеке сиз Саламатсыздар. Мен бул жерге сатып алганым 2014-жылы. Ушу именно ушу жаңы бөлүнүп атканда иним, агамдын баласы, Тайкен баласы, мен үчөөбүз бир сатып алганбыз. Элдурадан. Сатып алдык, отказно жазып, мели жана доверенность жазып берип, жакшынакай эле өзүнүн жерин берди бизге. Элнурадан алган. Анан доверенность бар, колунан распискам бар, алдым деген. Анан эле иним менен Тайкен балдар салып алды. Мен өзүм бутуман оорулуумун, 2-группада инвалидмин. Анан бир эле күйөөм иштейт. Анан сала албайм. Келип анан тилерге айтам, карап коюп турула. Анан бир күн эле, бир 2-3 жыл, 4 жылдан бери эле бирөө пайда болду. Бул менин жерим, мен Макстан сатып алгам дейт. Мамбет деген жер бар экен. Булар негизи ушул жерде паризатпы? Ошо 3-4 киши жерин бири-бирине метишкен окшойт да. Анан ошо келип пайда болуп эле менин жерим деп бирөөнөттүр. Ай андай эмес деп анан ал бала менен сүйлөшүп жолугуп өтсөм, Макс деген бала мен бул жерди көргөзүп коюптур. Шыкса кандай жер болуп салынбаган үй болсо эле булар көнүшүптүр да.
машинага отурат экен дагы тиги жер деп коет экен, көргөзүпчү, тиги жер деп. Анан эле элдер, карапайым элдер эле билбейт да, деп анан алар ала берет да. Ошондой болгондо, бирок мен азыр Кудайга шүгүр Элнуранын отказына берип мен алгам деп атат да. Жериңиздин документиңизди аласызбы? Анан документ ушу кызыл китеп көйгөй болуп атат да. Мына тиги өскөн ордогулар алышты жакшынакай болуп. А эмне үчүн бизге берилбейт? Биз уже газетага чыккан, бүт документтин баарын айыл өкмөтүнө бергенбиз. Анан эле кармап атат. Азыр мен ушул биздин көчөнүн биздин эмесинин атынан сүйлөп атам. Эртерээк тезирээк берсе депчи. Анан эми көбүнчөсү ушундай болуп атат да, ушу башаламан болупчу. Ошо Мамбет деген баланы дагы таап ушу көп элдин баары издеп жүрөт. Ал акчанын акырын алат экен дагы, деле жол бияка көрүнбөйт. Аны көңүн да көргөн эмеспиз, мисалы үчүнчү. Көп элдер ушу көйгөйлөр ушу Мамбет деген бала жөнүндө болуп атат. Элнуранын жерин эле алып алып эле ал өзүнүн элине сата берген да. Анан бул каша карапайым эле эптеп септеп чогулткан акчаларбыз да, мисалы үчүн. Анан ушинткен могу жердин элдин баары ыйлагандай эле болуп атабыз. Анан китепти чыгарып берип койсо жакшы болот эле, ушу көйгөй кызыл китеп. Документ. Азыр. Могу Кайырбайкени айттыңызбы баягы башында, сатып жибергендердин бирөөсү деп. Ооба, сатып Үч кишини айттыңыз, ошонун бирөөсү деп. Кайырбайке, бияк менен ошо жерлер саттыңыз белем, эмне болду эле? Сиздики кандай? Башынан мен кайдан тааныштым, кайдан билдим муну айтайын. Мен Мамедов Кайар, Новопавловка, Заря, Новопавловка живу. У меня там есть земельная доля. Земельная доля у меня продана от имени Айжаркан, Нурмурзаева Айжаркан. Доверенность от Алсеитова. То есть вы продали или они продали? Она продала Айжаркан, как следствие было следователю, когда обратились следователю. У меня все документы имеются в наличии. Вот доверенность я вам показывал, сейчас я вам еще раз покажу. И хорошо, я написал заявление Сокуловская РОВД. Следователь проводил. Это было в 2014 году. После 2014 года, после заявления написали, начали вызывать. Прошла Алсеитова Эльнура с Айжаркой. Байке, мы тебе дадим в другом месте землю. Забери заявление, тот. Все, мейли дедим, кайырдан кайда, я сам не хотел. А я сказал, Айжаркын эчтеке жери жок. А Алсеитова говорит, менин жерим бар. Анан мен менен аялымды ээрчитип, мы пришли сюда, вот. Буяка келдиңиз? Да. Алсеитова Эльнура показала, говорит, вот от этого Байке возьмешь 3 участка. Вот. А жерден хочешь, бул жер менин, бөлүнгөн, уже жол могу болчу. Мейли. Взяли вы 30. Да, они дали мне. Это в 2014 году. В 2017 году я спрашиваю Эльнура, как дела? Встречаемся? Вот я когда с ней хорошо познакомился. Эльнура говорит, мне Айжаркын не рассчитывается со мной, я ничего не дам. Это ее слова. Она сама приходила, показывала. Вот это, вот доверенность написала. Сейчас. Я скажу, потом вы скажете. Все, она говорит, я не дам. Я Айжаркыну, я написал опять в РОВД. РОВД написал, дело передали в УВД. На Айжаркын. До УВД она сама пришла. Байке, я отдам. Все, я отдам, вот эти 3 участка забирайте, ее не трогайте. Потом, через, это уже в 2017-2018 году, она говорит, Айжаркын говорит, я тебе в другом месте дам. Хорошо. Где дашь? В Антоновке. У меня есть подружка. А один Эльнура даст. Они куда? Они куда или куда? Как они родня. Ну, я что, не верю, что ли? Мне зачем сюда идти? В Нью-Йоркском Орду вообще я не знал, что такое. Сокулукском районе я живу. Там у меня колхозник всю жизнь работал. И потом, хорошо, мейли. Оттуда они дали она дала 2 участка Айжаркын, моя подружка такая Касиева. Оба фальшивые вышли, чужие. 2 человека сейчас без участка ходят. Потом,
который, Эльнуру, я ей сказал, принеси мне доверенность. Расписку от Эльнуры. Самой принеси, что ты хоть один участок отдаешь взамен которых. Я-то людей посадил, люди сидят, через 7-8 лет я же не могу их пойти выгнать. Они и красные книги получили, и живут, и нормально живут. Она говорит, хорошо, принесла от Алсеитова Эльнуры вот она, расписка, вот она, пожалуйста. Вот она, Эльнура пишет, полностью она пишет, Вот, я один участок даю за Нурмурзаеву, за счет долга Нурмурзая Ажаркин. На этот же участок, также мне сама же Эльнура Алсеитова в начале, там купила чолпон на Саркулова, 2. Вот один и дает, потом один они отказались. Я пришлось деньги вернуть. Так, они и все, после этого. Потом я встречаю Алсеитова Эльнуру. Эльнура Чимбы, в Сукулском, там РОВД, СМБ было, мы там встретились. Она говорит, все, Каярбаке, не переживай. Все, я не переживал. Те 2 сейчас так вышли, эту красную книгу не дает. Я не знаю, что делать. Только вот Этот участок продали? Какой? Этот участок Кому продали? купил. Я сам не продавал, я сказал, не буду продавать, потому что у нас были сомнения, потому что мы ездили к хозяину этого дома с Эльнурой вместе. Она там, жена скандал подняла туда-сюда, потом сказали, все нормально, книжки взяли. Появилась Качикеева Нургуль. Мне звонят, говорят, там одна женщина хочет купить. Все хорошо. Хочет купить, все. Я звоню Ажаркин. Давайте документы выписывайте. Вы же должны нам. Да, вы же должны хоть за один рассчитайтесь. Те 2 еще, тишина. Хорошо. Она Качикеева, я сказал, Качикеева, мне за долг дали. С хозяева Айжаркин с Алсеитовой Эльнурой. Они пусть выписывают документы, я не буду выписывать. Все, они пошли, выписали, так? Да, нотариус, она Да. Айжаркин звонила Эльнуре. Она сказала, Она еще при нас спросила. позвонила Эльнуре Алсеитовой. Эльнура Алсеитова что разговаривала, я не знаю, я не слышал рядом с ней. А деньги кто у нее взял? Деньги я взял. Мы взяли. Потому что вы, да, почему? Должна Вы меня система. 10 лет уже прошло. Вы дали. говорите, не продавал, деньги не брал. Я не продавал, продавали вы, документы У вы вас выписывали. деньги получаете, вы зачем наши, получаете? Вы же нам за долг отдали, вот же, вот же документ. Дәріңіз қайсы жылы жазылып қарасаңыз? Менікі деген мынакей, 17 жылы. Айын айтсаңыз. Ваши вы просто так отдали. Январда, Вы тоже за 21 деньги январда продали екен. наши 3 2017 жылы. Да. Так, бұл жерде Интересно. получается мындай да, мен через интернет келіп алып қалдым. Ушундай участок бар екен, сатасың, оба сатам деді. Анан кейін мен келдім, участокты қарап көрдім, көріп алып, анау угловой екен. Мага жаққан жоқ та, эмнегедир. Анан башка жоксам жок, мындан башка жер жок деди. Анан кейін айттым, эми жер жок болсо мейли болуптур эми. Кызыл китеби немелери качан болсом скоро мындай болот деп ошондой айтып, биз жасап беребиз, эме алабыз, болот деп. Бирок айтты Каяр Мамедов, менин колумда эч кандай буяка деген эмем жок, менин документим жок, менин намымда эмес, башка адамдардын намында деди. Долг беребиз деп Анан айттык. кейін, анан ошондо айтканда мен кандай десем, бияктан башка кишилер бар, өзүнүн хозяевалары булар. Мен просто буларга жардам берип эме алып жүрөм деди. Ну хорошо дедим. Анан каякта десем, анда тиги через нотариус деди, кызыл китеп азыр болгон. Анан кызыл китеп азыр бербесеңер, мен кантип эмне кылып эметем деп десем, через эме деди, доверенность деди да. Анан хорошо дедим. Фучкага бардык. Фучкага барып эме алгандан кийин Ажаркын 1 саат, ошону Ажаркын 1 саат күттүк, 1 саат күтүп турдук. Анан мен кетейин десем, жок, мына уже келатыптыр, келип калды деп элечи. Мен ошол убакта операция болуп, жаңы эле больницадан чыккамда чыдай албай алып кетем деп ошентип десем, жок, мына уже келип калыптыр. Аңчылой ким Ажаркын келди. Келип эле эме кылып эле, экөө сүйлөшүп эле, мынакей, давай выписывайте доверенность деп неме кылды. Анан доверенность эме алып берди да. Доверенность Ажаркын эме кылып экөө сүйлөшүп калып эле, я сейчас позвоню, я договорюсь, что ошентип калды. Ажаркынчы алып эле ким бирөө менен неме алды. Анан тиги мен ким менен сүйлөшүп мындай эме алган, мен бир неметкен жок, бирок
Андан менин көзүмчө эле сүйлөшүү бирөө менен ар жактан айтты, ладно, жазып бери бергениңди ошентип айтты да. Анан ладно, хорошо дегиле, баягы доверенность составлять этишти, доверенность жазып берди. Карап Канча көрдүк. акча төлөсөз? Мен 5500 доллар эме алдым да, сурады 5500. Се дегенде ошол убакта деле мен каршысынан эме алып туруп 5000ди бердим. Биринчи. Анан 500 жок болчу, анан кийин айттым, Кайырбекке 500 жок болуп атат, кийинирээк берем десем, хорошо деп айтты. Мен аны 5000 биринчи берип туруп, анан 500-ун кийинки айда бердим. Вот ошо доверенность менен ошол деле калдым. Мен уже жерлүү болдум деле. Сүйүлүү ун чыкпай эле. Азыраак алып коюш. Ун чыкпай эле калдым. Анан эле мынакей өткөн жылдан ушу эмеден 23-түн эмесинен баштап эле аябай черги болуп келди. Элнура келди. Эмеден түрмөдөн чыгып келди да, келип эле собрание биздин айылда деген собрание болуп, ага жерин эле өзүбүз мындай тиги мен ушу собранияларга катышкан эмес экенмин, Элнураны эле көргөн эмесмин. Кийин баягы биринчи жолу сен эмеден чыгып келгенден көрдүм да. Анан ага жерин балам катышып жүрдү эле, балам деле эчтеке айтпайт, эме албайт, бирок Айжаркын айтыптыр. Бул жерде отметка кылып койчу, не выдавать деп коюптур. Анан балам барып, эмнеге не выдавать деп атасыз десе, тияка эмеге списокко жазып койду, ошентип коюптур. Мен түшүнбөй калып, кийин угуп атам аны. Ошо самого начала эме алып тур. Биз деген мен 9-10, 11 көчөдөн жана 66 эмеден түтүндүн арасынан ошо бир единственный мен эле албай калдым да, калганын баары алышты. Сиз кайсы көчөдө? Ылдый деп аткансыз? Ылдый 10-көчөдө да. 360 деп атасың, ошо Нурмузаева. Анан кийин эле тиги берем бербейм болуп калып эле кийин Элнура кой эми берди ошондо десем, башында берем деп келгенсиң, сизгечи берем, бирок менин наамымда катталат. Мейли дедим, сенин наамыңда болсо деле мейли бери бер. Ну кызыл китебиң берди. Атигилер деле уже эме кылып анан кийин айтты, бул жер деген зеленый китеби деген жакта эмеде арестте турат дебедиң, эмеде турат, бияка деген 1 миллион карыз. Ошол экен мен жок, негизи общий 1 миллион эле го. Анан кийин айтпадыңбы, 700-түн именно ушу 9, 10, 11 көчөнүн эмес экен да. Анан мына ушерекини эсиле мен чыгарсам, зеленый китебин чыгарып алсам, анан кийин аресттен чыгарып берсем, анан кийин силер аласыңар. Болбосо жок деди. Анан силер мындай жардам бергиле деди да. Силер эме алар мурун эле айтып келептир, тиги элдер деген. Мен ага кошулган эмесмин, уккан эмесмин. Бербейсиз деле келатыптыр. Ошонун арасынан эле бир-экөө чыгып эле айтты. Если алам десеңер, тазирек алам десеңер, анда давайте мага эме алгыла. Борки 700 миңди чыгарып бергиле. Турабытчымбы? 700 миңди чыгарып бергиле деди. Анан кийин элдер деген, анан эсиле чогултуп бербесеңер, соттошуп убактыңарды уттуруп ушинтип жүрө бересиз, убаруу болуп жүрө бересиз деп. Ошол жерден элдер деген туруп турушулучу, эмне аларын билбей. Мейли деп эсептеп эметселе ар бирине 10 миңден, сом менен 10 миңден тийди да. Хорошо дедишти элдер сразу ошол жерден чогултуп берели. Макул, мейли эми. Канчага жерин соттошуп сандалып жүрөбүз. Деп эле макул болушту баары тең элечи. Элнура деле макул деп эле сүйлөшүп алып кеттик. Анан эми ошол эки жерине ар бери жүгүрүп эме алып жүрдүк. Элнура баштады эме отказной эме алып, элдердин баары акчасын баарын чогултуп берип атты. Анан эле мага эле ким келип эле каярдын менен аласа бересем бар. Мен каярмага акча берген эмес. Мен сизге ден Нургүл отказной бербейм деп эметип калды. Эмне болуп атат же бияктан? Так, мынакей түшүндүрүп берейин. Каяр Байкенин мынакей менин жерим сатып 2014-жылы сатылган. Азыркы күнгө чейин мен сүйлөп өтөйүн, сиз сүйлөп я не перебил алабыз. Каяр Байкенин машинеси мынакей аркасынан кубалап жүрүп жана 2015-жылы. Мен 2014 сатып атпаймынбы? 2015-жылы аркасынан кубалап жүрүп мен бул машинени алып атам. Потому что бияктагы жерлер сатылыптыр Каяр Байкечи. Анан дагы акча карыз болуп калат. Калганын бербейт, ызы чуулуп жүрүп, ызылдашып жүрүп. Каяр Байкен ызылдашып жүрүп, анан 2017-жылы момундай кылып расписка жазып берип атат мага Каяр Байке. Айжандын 3 участогун ушактан алам деп атат. Айжан 3 участок бөлүп берип атат өзүнүн жериненчи. Анан алын үстүнөн накладка болуп сатылып кетип, бияк акча төкпөй койгон болуп атат жергечи. Анан Каяр Байкеге биринчи сүйлөшкөндө мен мына 4500 доллар мына 498 контурдан счет погашения тунгуча деп туруп, мен 4,5 миң доллар получила деп Каяр Байкеге жазып берип атам. Жазып беребиз. Мен жазып берип атам. А фактически акча ортобузда жок, бул берген жок мага акчачы. Да. Было так же, да? Анан Мамедов Каяр получил за Нурмурзаева Айжан деп жазып берип атат мага. Мынакей. Бул 4,5 миң доллар бир участоктун эмесине баалап туруп, бияка
3 участоктун ордуна 4,5 миң долларды баалап туруп бул акчага айланып туруп берип атат. На самом деле бул мага акча берген эмес. Жок, кое тур. Мен сүйлөп бүтөйүн. Подождите, сүйлөп бүтөйүн. Я докажу. Мына сен жазган бар. Эми, подождите. Анан бул байке барат дагы болгону мага RAV4 берет. Бир. 4 миң доллар берет. Бүт башка акча бербейт. О 4,5 миң доллар деген акча жок. Бул мага берген эмес. Андан кийин Кайыр байке 2017-жылы 12 мына декабрда расписка жазып берди. Я Мамедов Кайыр за долг Нурмурзаева Айжаркын Уалсейт Эльнуры прерываю договор, прерываю деп атат. И буду требовать полученные деньги у Нурмурзаевой отдам Алсеитовой Эльнуре в сумме $4500 США деп жазып берип атат өзүчү. Мен Айжандан ал акчаны алам дагы сага кайтарып берем деп жазып берип атат. Эми ошону кайтарып бердиңизби мага? Кана фальшивый участка бербедиңизби? Менби? Айжаркын. Эми ошо берген кишини айтпа да. Бербедиңизби? Деп эле эптеп эле мени кошо илеп чыкты. Мынакей, распискасы турат. Мага акча берген эмес. Мына сенин расписка. Мына. Элнура камалгандан кийин кашасын салып эле бири-бирине эле бүт күнөөлүү бул жердечи. Кимдин эмеси салынбай турат, ошол эле машинага отуруп аткен дагы, келеткен дагы, вот этот участок сеники деп туруп эле сата беришет экен бири-бирине каша кылып элечи. Никогда такого не было. Не знайте, не надо. Я знаю, Анан немечи? Азыр боженде бир вопрос. Документ выписывайте. Азыр боженденчи? Документ жаздырып Эме? атат. Өзү алып келди мени, өзү. Мен алып келдимби? Силер бөлдүңөр. Вот женой я был. Кайыр байке. Эльнура, я туда 100 лет я не приду. Вы меня вместе съездили. Вот именно, жалган айтып атпайбы Кайыр байке? Жок, бул буякта айтып атам, мен буякта айткан жок. Жок, бул эже по факту тууралуу айтып атат. Мен айтып атам ошондо. Ошондой болуп атат. Элнураны каматтыбы, каматсагандан кийин эле келди да Мамбетти келип туруп, балдарын жиберип, бул жер мына бош, ушу сеники деп атайын, андан $8,000 алат. Мамбет Тилек деген адамдарбы? Менин жерим сени кашага берет. Анан карапайым элдин баарын булар сатып алган да, чын эле сатып алганбыз да. Ошонун баарын эле кашага атпайбы? Ведомо никто не имеет права. Никто не имеет. Вот же это Мамбет есть, Перезат есть. Мы не можем продать без вас. Вы в каком году первый участок продали? Ушундай кылышканда Первый участок продали в каком году? Эми, эжелер. В 2014 году вы Вы продали. должны были жерибизди алганда окуктубуз. Урматтуу укук коргоо органдары, эгер жерлерди иреттеп чечпесеңиздер, момундай каша улангандан улана берет. Көрүп атасыңар эмне болуп атканын. Биз жерибизди алганга укуктуубуз. Кыргыз мамлекетине мына Урматтуу Садыр Жапаровго кайрылабыз. Ушул жерлерди чечип бериңиздер. Биз 4 соттук жерге ээ боло албагандай биз эмне бир бөлөк бүтөн элден жерден келген жокпуз. Биз кыргыз элинин Кыргызстанда жашап жаткан жарандарбыз. Эмнеге биз сатып алган жерибизге ээ боло албайбыз? Ошону чечип бериңиздерди суранабыз. Биз эми ал бекер алган жок. Бекер алган жок. Кызылды акчабызга сатчабыз. Бир эметпейби? Эмне болду? Ар бириңиз айтыңыз, ошо менен жыйынтыктай эле уже 1 сааттан ашып кетти. Эже сиз өзүңүз эмеңиз айтыңыз. Мына өзүм мынакей бул Кайыр байке жерди сатып жатат дагы 2014-жылы. 15-жылы аркасынан кубалап жүрүп акчаны араң алып атам. И то толук эмес. Нурмурзаева Айжаркындын карызына деп эсептеп мынакей өзүнүн жазып берген тил катуу турат. Мынакей ызылдашып мынакей акчаны алып берем деген. Бүгүнкү күнгө чейин алып берген жок. Мына сенин распискаң, сенин доверенностьң. Өзүң жаздың, өзүң алып келдиң. Байке. Кандай мына человек стоит, дагы свидетельler бар. Мен жөнөлүп буяка, мен даже өскөн ордон издеп. Кыйкырбай отуруңузчу мынакей. Мен 3 участканы бердим Ответить сизге. на один вопрос. Кайсы жылы сатып баштадыңар? Кайсы жыл бердиз? Меникини кайсы жыл саттыз? Ошо жыл. Мен да ошо жылы баштадым сатканы. Жок, сиз ким сатты тияктагыны? Айжаркын сенин намыңнан. Мына. Мына Светова. Мына Светова. Ну вот читай. Можете сказать, мынакей. This is доверенность от имени Мына ошо өтө расписка жазып Это расписки вот у меня есть. Мынакей турат распискасы. Мен соттон көргөзөм ушуну. Соттон аны көрсөтөм. А мен муну көрсөтөм. Мен муну көрсөтөм. Эми азыр кой тургула. Мен бияк байке мага акча берген эмес. Бул участоктон эженин акчасын алды дагы басып кетти. Башы ооруган жок. Кайтарып мына тил катуу турат өзүнүн акчаны кайтарып берем деген. Мен алдым билем сизден. Да. Где? 3 участка. Где? От вашей Вот ваша расписка. Вы 3 участка деньги взяли. Сата бербейби? Мен Айжан эмесмин да силерге, туурабы? Сен ага, ты же за неё пошел. А то что? Порядочный расписку писали. Я буду Не надо, не надо.
Вы мое продали. Мындай болгондо Вы мое продали. Деньги взяли. акырында сүйлөбөз бета дүлөй киши жок. Кайырбек угуп Да, туруңуз. да, 3.60-ты жаңы алганда 2014 жылы. Мен келген эмесмин. 2015 жылы келсем шагыл жолдор түшүп калыптыр. Подождите. Я докажу. Я докажу. Не докажешь. Вот я с ней был. Скажите, дайте мне сказать. сюда. Дайте мне договорить. Неправильно говорите, не надо говорить. Чеченовай, туруңуз. Слушать, Да, слушать не мы надо. Жолду решим. сер жасаттыңар шагыл төлөп. Мен эчтеге жасаган жок. Потому что ваш муж эту землю продал незаконно. Ты нас Ваш продала, муж да, продал в по первую 8. очередь. Вот сейчас Вы мое продали, я выпущу притащили. людей. Зачем? Хотите? Да, Зачем вы вы людей вы, Вытащите. Я приведу еще людей. Эльге айтып тур, Я мен. приведу людей. Дайте, Кто тихо, дорогу тихо, сделал тихо. там? Карту кто чертил? Все по твоей команде. По моей Да, команде? Кенжебек, да. Кенжебек и этот Мирбек, Кенжебек. Я А пришел вы не уже пришли, время. да? Ну, конечно, ты мне сказала, А вот вы- пошу. Ой, Кайырбек. Алата мурт кетсиз. Ты вообще-то да молчи. Мирбек мен өзүңөр саттыңар, жолду өзүңөр жасадыңар. Жоқ, жасадыңар ғой. сіз мына доверенность бергенде. Вот именно кудай бар. Вот вы мое продали. Башый место булардан Мына документ бар. Документ бар. Ой, мына менде целый куча распискалар турат. Мына Бул менин карызым Ани- үчүн эмес, эже. Мен буга карыз эмесмин. Бул мага карыз, түшүнсөңүз, бул мага карыз. Сен карызсың мага. До сих пор. Кана 3 участка сен алып койдуң. Кана 3 участка. Ал менин участактарым. Кана тиякта саткан мына. Ким сатты? Мен саттымбы? Мына Цветова Эльнура. Кана. Сен Айжаны эмне үчүн алып келесиң? Причем тут Бияка. мен айжанмынбы силерге? Эмне үйгө мага келесиң? Айжан менен эмне? Сиз келип атасыз мага. Үйгө келгенсиз. Сиз Торт келдиңиз. көтөрүп, шоколад көтөрүп үйгө келбедиңиз беле? Это другое. Сажайте дальше. А зачем ты пригласил? Мы же отдали. Эльнура, мы отдали. Алга коюш керек буларга. Мынакей распискасын көрдүңүз. Ой, распискасы. Аягер мына законопослушный адам. Мына- Силишага келет. Сизге окшогон адам алдакчы. Мага сен Мына сен сөзсүз распискалы. менин намысыма тийбесин. Галатойду Кыргызстанга бүт угузам. Пожалуйста, Акчаңды берген эмесмин деп эмне аткан сөзүңүздү. Ани ал кылмыш иши экен. А сен жер Вот саткан так и сен будет. кылмыш иши. Полностью Сен заман документы у менен меня алдап есть, кеткен. ее ким алдап расписки. кетип атыр? Сен алдап Ты не- Подождите. Кимди? Вот Сени они, ее Сени мен расписки, биринчи жолу көрүп ихние Аны продажи. мен мага астып атасыз, Куда? биринчи жолу көрүп атсам. Ана Вот менен она, сен мага сүйлөп от атасың. меня Мындай деньги адам. получала, Түргөлгөн вот адамсың. расписка. Алсы итип Асыйто дейли Всё, ким здесь дейм? надо Эгерде комиссияга кирип алсаң, Кирем экинчи да, адам мен документ неге менде киресиң? турса кирем да. Акыңда жок Мен кирген. бияк Эми билген да көрөсүз. жок. Ая докажу Көрөсүз. сотто. Не доказывать, эми Честно, я отдал. Продали. Сен бул жерде Ана обвиняемый продала. Бул акчаны качан Вот это бересиз? ты Сиз не да. забыл. Бу акчаны Качан ким бересиз билет? мага? Или сен бересиң мага? Вот эки Жок, качан участканы бересиз? бересиң. Кайсы эки участок? Эмнеге мен берем? Сиз Сиз мага агылды мен оол карызсыз. участкамды сатып Мына мен атасыз. сага бердим, мына расписка. Сиз жер сатып иштебейсизби? Нура берет Нургүлгө. Туурабы? Кандай жер сатып? Участок сатып иштебейсизби? Жок. Мынакей ушул видеону жакшылап сохранить этип алгам, мына жок деп атат. Эртеңки күнү мына альбомду калпын чыгарыш үчүн кое туруңуз. Калпын чыгарыш үчүн мен сизди агырдууга ичип турам. Менин жерим, мен Чындыкка айтам. Мен чыгалы жооп берем мынакей. ошого. Кой Вопрос. туруңуз. Баары кандай болсо ошондой эле Ооба. чыгат. Бияк Да. кишини эчитип барабы дагы. Смотрите, Бул кишинин саткан жери бар 498-де. 2 гектар жери бар. Бул 2 гектарына менин 10 участогумду кошо-кошуп сатып атат мүмкүндөчү мынакей. Мына мен ошону сизге доказать этип берем. Доказать этип берем. Сот бар. Көрөсүңөр. Сотта бар, документте бар, баары бар. Бар, мына жетелеп барам. Эртең келиңизчи. Мен сизди эчитип барып, па участкам көргөзүп берейин. Хорошо, давай. Вот эртең келиңиз Нургүл. Гел. Гел, бар, Чоң тиякта келгиле. биздин общий үлүш жерimiz бар. бул Мен менен сатып бүттү. алганда жок. Эме сиз жыйынтыктап эле, сиздер эже эмне эле өзүңүз айттыңыз. Сиз эмне деп атасыз, кандай талапты коюп атасыз? Жана өзүңүз айткандай мировой барбы, же жак сүйлөсөң жылан ийинен чыгат деп айттыңыз. Они продали. Сүйлөшүп чечип берүү жолу барбы? Ошол нерсеге бизге маанилүү же. Мындай да, мен жана сөзүнүн башында айтып кетпедимби? Незаконно апарып туруп эле камап коюп эле чырылдатып, жерим бар, мынакей тарттырып үйдү, мына бүгүнкү күндө бүт полный захватта турган жерлер боёкчу. Мынакей ар бирөөнүн үйүнө мына түтүн кыдырып чыгабы. Мына алыс этодон сатып алганбыз, ушундай болгонбуз деп мынакей келип мага ушуну айтышсын, мына ушул кишилерчи. Жалаң бүт захватта турган эмелер. Анан мен чыркырап ыйлай турган жердеминби? Анан Захватта турган. Жок, документ сиздин намыңызда, понимаешь? Анан бул Эльнура? адамдарды эмне болот? азыр мен сүйлөтүрбөй чыкпайбы? Айтат. Сиздин намыңызда, Эльнура, сенин намыңда документ чыгып атат. Жок, эми сөзгө төркүн бересиңерби? Мени сүйлө деп атат, сүйлөп атам. Сатып алганбыз. Ну, туура эмес. Документ
документтер, се доверенно сатып чырылдап атасыз. Чырылдаганга жараша чындык чыгат. Ошо чындык бир жериңизди тешип чыкса, могу көчөдөн баспай каласыз эже. Жайым эле сеникин тешип чыксын. Чыгат эже. Менин союз. Потому что сиз калпай, мен 9 жылдан бери ушул жердем. Жашап ким бар? Сен бул көчөнүн жетелисиңерби? Түрмөдөн түз чыгып келип эле бердим эле команда. Никто не застрахован. Мени ошол жака тыккан кишилер өздөрү барат скоро жака. Мен могу жерден тиктейм залогто деп кимиңерден акча чогулттум. Мынакей, биякта тартыңыз. Кимден чогулттум мен? Дамир эже келиңизчи. Сиз айтыңызчы, ушу көчөнүн жаш. Ким сан чогулткан, кимден чогулткан? Жок, чогулду беле акча негизи. Билбейм, мен уккан эмесмин андай. Акча чогулткан эмес. Элнура чогултуп бергенин чогултуп задание берген. Мынакей, калпыңыз чыгып атабы? Үч дежурный адамдын мага кереги жок. Жүрүңүз түтүмө кылдырып чыгалы. Я докажу. Ага еще жетебиз. Сотко барганда жетебиз. Сен өзүңө жооп берчи азыр жерди боюнча. Ачында эле сөзгө Ал дагы тиги эки баланын келип берди сүйлөгөн сөзүм ага ничего не означает. Менде доказательство бар. Группада. Менде эл турат, 70 адам ушул бар. жерде жашап аткан эл турат. Жолдош деген бар бул жерде. Көчө Жолдоштун номерин мен 5-6 жолу сизден сурады. Жолдоштун номерин бергичи, мен чалайын деди. Сиз бербей койдуңуз жолдоштун телефонун. Берем дедим. Журналистсиздер. Эме жолдоштон көчө башчысы номери бар. Берчи мен жолдоштун. Жербей мо турбайбы? Жанатан бери айтып атам. Мен жанатан бери мына мен 3тө келгем. 3төн бери турам мен бул жерде. Ишемесиң, 2де келбедиң. Чогуш болорумчу. 1 саат мурун эле уктук биз деле жумуштан келдик. Ошол номерин алып тактап алсаңыз, эгер такталбаган нерселер болуп атат бул жердечи видеодо. Көчөккө тактап видеоңузда. Сен өзүңө жооп бер. Сен өзүңө жооп бер. Биз акчасын берип жүрөбүз. 2014төн бери. Сен дежурный бол. Давай. 2014төн бери. Апам болсо Документ береликпи? жок иштеке бердик да. Кимден алсаңыз сиз? Наргиза деген адам. Апам айылда таза давление болуп кеткен. Инемекке. Ошондо да документтерин баары тең. Аны 2014тө бир сатып алганбыз $5000. Ошондон бери. Эми бияса жыйынтыктап бергенчи мынакей боо баланы бергенким. Мына эми чындыкты. Ким? Самаспы? Азыр Мен деген ушу кысаласыз Элнур эже. Биз деген жерге акча чогулткан же башкадан мурун эң биринчиси деген ушу жерибизди ала албай атабыз. Ошол мамиле, ошол маселе боюнча кайрылганбыз. Кызыл китеп чыкканы чыкпай жатат. сообщениени көргөзөм. Мен мына өзүнүн WhatsApp-ына мага жиберсең, голосовой номерин талашып мынакей биз сатып берип кайра үстүнөн дагы Жок, мен саттым билем жерди. биздин тиешебиз жок бул жерге. Биз деген документ подавать эткенбиз деп Эмилге айтты Шерботоев. Эми айтса ошо Шерботоев да сотко керек жок жерде деп. Экинчиси өзүнүн күйөөсү экен. Салима Экинчисинин документи деген өзүнүн күйөөсүнүн документи экен. Мен үйүнө чейин барып кайнесине чейин жолугуп келдим. Ал киши деген бияка акча төккөн да, бул жер үчүн биз камалып атсак, киши арыз жазып, ал үчүн бизтерге берип коюшубуз керек анда. Тиешем жок деп атпайбы ал адам. Тиешеси бар эле. Келгенде угасыз. Тиешем жок, мен деген элдин чогулуп калды. Мына могу жерде азыр мынакей общий жительдер турат. Мына билиңиздер, мынакей бул бала деле менден отказной алган жок. Мына булар алган, дагы жительдер чыгарып келдичи мынакей. Салима эже бергениңиз. Калпыңызды чыгарайын азыр сиздин. Мынакей, ушул жерде мен акча чогулттум белем сизден. Өзүңө жооп берчи. Айтпачы. Өзүңө жооп бер. Мен калпыңды чыгарып не кыласың? Эмеден чыгарганбыз, юрист жалдаганбыз. Жанагы прокуратуранын арестин чечкенге туурабы? А менин карызымды төлөп, канча акча чогултуп бердиңер эле айткачы. Менин карызымды төлөш үчүн. Чогулткан жокпуздар. Азыр вопрос. Эмне үчүн айтып атасыз? Сиз калп айтып атасыз. Болуп атат. Салима эже, сиз могу общий светке чогулткан боюнча айткан турбайсызбы? Жокки алып алды. Менден сурады, мен жооп бердим. Жок, сиз туура эмес айтып атпайсызбы? Группада бар. Неге калп айттың? Башканы айтып Ал атпайсызбы? жерде мындай. Бу жерге киришпей эле кой болот. Жок, Иш сотто. Мен өзүмө жооп берем. Мен өзүмө жооп берем. Өзүңүзгө жооп бериңиз. Элнур өзүнө жооп берем. Бул жерде азыр вопрос идет. Отказ боюнча калптын чыккан жок. Калпыңыз чыгып А мен калмады. до конца да. Кана? Кимден акча алып турбуз? Мына кимден акча сурап турбуз? Канча Светке чогулткан акча мына болот, бүт чогултат. Светтики бар, жолдуку бар, суудуку бар. Жок, ал жокки боюнча Ал вопросту мен доказательство мен жооп берем. Мындайда могу. Сен биринчи өзүңө жооп берчи. Сиздин мынакей сиздин участогуңуз боюнча айтайын. Мынакей азыр барып ушуну съемка кылалы. Жок, баа көргөнбүз. Эже салгыз мынакей кыйгачынан мындай эмес. Сен мен жакка Ал барам, потому что участок меники. Ана божунда кыйгачынан участок кыйгачынан турат. Ошол участокты бул 4 соток эмес, азыр размерин көрсөк канчага чейин чоюп, аркы жолго чейин тозуп алган, туурабы? Жолду тозуп алып турабы бул эженин эмес, стенасы? Жолго чейин чоюп алды. А эмнеге бул жолду бекитип атат, анан туруп, элдерибиз жол каттайт деп кайра актриса болуп атасыз. Албетте жок. Жүрүңүз, азыр баралы жериңизге. Сен сатпадыңбы? Сизге красный линияны бул сатты. Кимге?
Вот ертең мен доказать етіп беремін. Доказать ете Етем. Мінекей, ауызы сөзді қарамаңыз. Ертең доказать етіңіз. Сен бүгін ең үш сөйлеген қатын екен да. Ертең доказать етіңіз. Қайра деген Доказать көрген емесін дейді, аз айтады. Мұны ограждениені шығарып. Емес, сөйлеп бүтейін. Сен өзіңе Сөз көтеріп, мен өзіме жауап беріп отырмын, мінекей. Мен сізге жауап бересіз. Демеге, сөзіме. сөзіме. Мен сізден... Сатпасаң анам не сөйлеп отырсың? Айым сіз айтып отырсыз мені. Сен группаға кіріп алғаныңды айтып отырмын, комиссияға. Менің жеріме кіріп алғаныңды. Менің жерім. А вот докажи. Доказалась, документ тұр ғой менің қолымда. Сен документің ше? Сіз не действительно? қалыптың қазаны қайнавайды, өзіңіз шерменде боласыз, еже. Мынакей, моу жерде түтіні. Шерменде боласың, шерменде менен жүресің. Сен өзіңді көрбей елдерді. Еже. Эжеле жинтик сатчы болды. Жинтик Элнура эже сиз эми өзүңүздүкүнө турасыз сотто. Кандай болот ошо жинтиктер айтмаңызчы. Кыскара айтмаңызчы. Салима эже. Сіз андан кем емессіз. Сіз андан кем емессіз. Салима эже. Сіз кем емессіз. Сіз ашып түсесіз. Ола. Элнура эже өзүңүздүн айтыңыз. Эми өзүмдүкүн мен мындай деп айтып кетет элем да. Мынакей чечилүү маселе. чечиле турчу маселе бул жагы мындай. Мына мен эмеден чыккандан кийин губернатор Канат Жумагазиевич өзү помощниктер аркылуу чакырды, зам аркылуу. Мен бардым, документтеримди бүт көтөрүп бардым. Барсам айтты, ушундай өскөн ордо ушундай ызычуу болуп атыптыр. Канча убакыттын ичинде бүтүрөсүң деди. Мен айттым, байке мен жаңы чыгып келдим, эми Кудай буйрса мынакей бүт түшүндүрүп бердим баш аягына чейин. Момунча ишин убакыт ичинде бүтүрүп берем, мына момунча кишинин жери жөн эле отурушат, мага бир сом акча бербей, мен тааныбайм даже буларды дедим. Мына өзүңөр күбө болуп атасыңар. Мени биринчи жолу көргөн адамдар. Десем, эми ким Канат Сагынович айтты, эми мындай деди, карындашым, сен могу жерден иргеп мындай бере турган адамдардыкын жакшынакай татынакай чыгарып бергиниң. Эгер такыр болбойт деген жериңди өзүнчө отдельно койгунуң мынакей деди. Бирок элди кыйнаба сен деди. Мен макул элди кыйнабайм дедим, эл менен чыгып сүйлөштүк, арестти төктүк, отказнойун жазып бердим, кызыл китептерин алар алып тынчыды. Тияк жак. Анан бул көчөгө келдик, бул көчөнү да бүт рейттеп чыктык дагы, даже мага акча бербегендер, жана сизге көргөзүп кеттим го. Расписка жазып берип, полный эме кылып, отказнойлорун жазып бердим. Анан бүгүнкү күндө мынакей Шо жарандар боюнча эмне дейсиз? Жарандар боюнчачы мынакей айта турган нерсе бул мындай да. Мен келип эметсем, мен да адаммын да, мен да тилге келип сүйлөшмөкмүн да булар. Бүгүнкү күндө ошо сүйлөшкөнгө болбойт. Себебин айтып берейин эмне үчүн. Каргап, шилеп, калп айтып атышат мынакей. Мен башында эле айткам, губернаторго да барганда, акимге да баргам, ушул көчөдө 5 участоктун акчасын мен ээлерине беришим керек кайтарып. Ээлери өздөрүнүн участогуна отуруш керек. Мынакей, мен да отурбай жүргөн кишилер күндө чалып атат, эже биздин участогубузду качан бүтүрүп бересиң деп. Мынакей. Отуна. Алар дагы ушуларга окшогон эле карапайым кишилер. Ушуларга отурган эле карапайым кишилер. Кандай болот анан биз мисалы сатып алган. Эми менден алган жоксуңар да силер. Сот чечет. Наргизага бергендер. Эми Наргизаны өзү менен чечишкиле. Мен Элнурамын. Анан булардын бир немеси бар да, бирден болсо Алсейитова кылган, анан Алсейитова мындай по факту айтышпайт да. Жерди эмне болуп калышкан, эмне кылышкан. Бул жердин ээси сизсиз. Ээси тияктыкы мен аяка бергем, а мен бияка доверенность берген эмесмин. Тилек менен мен добро берген эмесмин. Мынакей Нурмурзаева Айжаркын менен да беттешкен убакта очный ставка болду да. Эмедечи, болду, очный ставка болгондо, ошондо Айжаркын айтты. Тилектин дейт, мен бул участок сатып ийгенин сен камалганда билдим деди. Ызычуу болуп, мынакей кайсы участок үчүн камалдың дегенде, мына эки участок үчүн дегенде, ошондо Айжан билип, ошондон ызычуу чыгып атат. Ошондо Айжан тилек айтып атат, сен бул участокты эмне сатып ийдиң десе, мен деген өзүм бүтүрүп алмакмын, алып чыгып кетем мен бул кишилерди деп айтты. Тилекчи. Мынакей Айжан соттон показания берет. Насабым деле. Эже эми бай жыйынтыктасак. Жыйынтык сүйлөшүү болбойт, сот менен чечишет. Только сот менен чечишели, мыйзам чегинде каралсын. Ар кимдин такталат дейсиз бул орду боюнча? Такталат, конечно, такталат. Ар бир кишиники. Түшүнүктүү. Эми сиздер өз айтып койсоңуздар, мына эже өзүнүн айтты. Биз бере албайт, мурда сүйлөшсөңөр болмак, азыр болбойт деп атат. Эми эмне дейсиздер? Эми мурда сүйлөшкөндө сүйлөшпөй койду деп мен айтып атам го ким жана. Вообще мындай киши катары деле сезген жок мени, например. Сен деп эле койгондо. Эми мен айтам, мындай кимге Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Ташиев Камчыбек Кырдышаевичтерге кайрылам да. Ушу биздин эчтекенин кереги жок бизге. Моорекил эле 4 соттук эле участогубузду өзүбүзгө чечип берип койсун. Андан башка биздин эч кандай эме проблемабыз жок. Только өзүбүз гана өзүбүз берген акчабызды, өзүбүздүн моорекил куюп алган фундаментибизди, салып алган үйүбүздү ушу өзүбүзгө кайрылып койсун, берип койсун. Андан башка биздин эч кандай чырыбыз да жок, ырыбыз да жок. Бүттү. Мен ушинтип айтам айланып кетейин.
бизде деген мындай да эмичи, биз жерибизди сатып алып атабыз да. Биз действительно биз рекламадан издеп эле ушул жерде жерлер сатылып атыптыр деп эле жашнакай эле законно эле сатып алганбыз. Анан ошону эле законно чечип алгыбыз келет. Биз бул эже менен талашыбыз да жок, чырыбыз да жок. Бул эжеден эчтеке деле талашкан жокпуз. Болгону өзүбүз ээлик кылган эле жердин документин чыгарып алуу да. Биздин максат ошол эле. Эч ким менен мушташалы деген жокпуз, чырдашалы деген жокпуз. Болгону биз ошо жерибизди эле тартып алалы. Себеби 2017-жылы сатып алып атабыз. 2022-жылы гана билип атабыз бул участок чырылды экенин, бул участок талаш экенин, бул эже келип талашып аткан. А так жересинен башка эч ким талашып деле басып деле келген эмес, действительно. Эми качан булар пустой турат, эч ким ээлик жашаган жок. Муну билип атат да, ба амнистия бир гана жашап аткан үйлөргө чыгат деп. А бизге деген пустой турган үчүн муну көз артып өзүнүн карыстарын жапкысы келип атат да бул айымчы. Ошон үчүн муну чечип бериңиздерди суранабыз, себеби монча эл деле көчөдө калбайбыз. Биз Кыргызстандын мамлекетте жашап аткандан кийин 4 сотук сатып алган жерибизге эмне үчүн биз ээлик кыла албайбыз? Ошол да биздики. Эмне үчүн ээлик кыла албайбыз? Биз да ушул жер тилкесин Мирбекулов Тилек деген баладан сатып алганбыз 2017-жылы. Ошол жылдан бери бул жерге эч ким басып келген эмес, эч ким талашкан эмес. Биз 2023-жылы декабрда эле билип атабыз. Ушундай үстүн газетага чыкканда дагы бир аял кошумча жазылып калган экенчи. Анан кийин ошондон баштап талаш башталды. Ага чейин бир да жерде талаш жок. Чечилсин, Кудайым буйруса эми ушул жогорку жактагы Камшыбек Ташиевке, Садыр Жапаровго жана ушундай эле ушул адамдарга биз кайрылат элек. Ушундай биздин өзүбүздүн кызылдай болгон акчабызды сатып алганбыз. Үй салганбыз мисалы, канча деген менет кетти. Ошону бир калыс кылып чечип берсинчи деп суранат элек биз ошону. Рахмат. Эми мен бул акыркы кыска нуска айтканда мындай да, ушул жерлер дегенчи негизи мыйзам боюнча сатылбаш керек болчу да, сельхоз бойдон турган бойдончу. Бирок ушул жанагы прокуратура, РОУдулардын баары деген ушул жерден акча жеп көнүп алышкан үчүн жердин ээсин өзүн ушул жака киргизбей туруп мынакей бүгүнкү күндө мынакей чырдын каша ошонун себебинен болду да. Мынакей мыйзам чегинде бүт тактап келгенде, эгерде ошол убакта алар захват мен арыз түшкөндө мыйзам чегинде карап келсе мындай иш болбойт болчу. Уруксат берген да, ушундай болуш үчүн жол берген. Жол берген да. Жол берген үчүн алар азыр жооп бербей атышпайбы? Бир-эки адам отурса мейли эле, монда целый айыл түшүп атат. Ооба да. Эмне көз сокурбу көргөн эмеспи? Мен да ошондой эле ойлойм да. Каякта карап турган органдар тиешет. Мынакей Асылбеков Мамбетти ким крышавайт этти? Ошо каалагандай сатты. Тилекти ким крышавайт этти? Каалагандай сатты мынакей. Мына ызычуун аяк ушулап келип атат да. А мына менден өзүмөн алдым, даже албаган жакшынакай сүйлөшкөн кишилер жакшынакай эле мына кызыл китептин артына ызычуу болгон 5 эле адам ушул жактачы. 5 эле адам. Мен буларга жакшы да айтып көрдүм, жаман да айтып көрдүм. Түшүнбөйт экен буларчы. Такыр түшүнбөй коюшту. Мына мен силерге WhatsApp'тардан жөнөтөм. Булардын жазган, анан дагы бир нерсе айтып кете турчу нерсе, менде видеолор бар. Мен ушул жерге стройка кылбагыла десем, мен генеральный прокуратурада иштейм. Мен ГКМБда иштейм. Мен деген баланча жерде иштейм деп коркутуп мынакей участоктарымды бүт ээлеп алып отурат бүгүнкү күндөчү. Мен ошо видеону сизге бүгүн үйгө барганда флешкадан эметип отуруп жөнөтөм. Ошону көрүп көрсөңүз. Түшүнүктүү болду. Урматтуу көрүүчүлөр, Онакей Өскөн Ордодогу азыр эки тарап жолугушуу болду. Бирок бир чечимге келди деп айта албайбыз. Аябай эмоционалдуу, чыр бойдон калууда маселе. Ушуну амнистия жер мунапысы боюнча чечилет деп, ал боюнча да чечилген жок. Аябай маселе курч турат азыркы күндө. Тиешелүү кызматтар, тиешелүү мамлекеттик кызматтар буга көңүл бурат деген ойдобуз. Ушу бир мыйзам чегинде тынч чечилип кетсе деген гана биздин үмүт. Саламаттыңыздар, сиздер менен Кайрат Кенжебаев болду. Кийинки башка материалдан көрүшкөнчө аман болуңуздар.